Ал көчөлөрдө мына машинаны айдап эмес, машинаны көтөрүп алып баскын келчү да. Ушунча акча бюджеттен түз бөлүнүп көрүп турбу? Жок. Мен губернатор десе эми катташыгандай эле да. Иштейм деген адамга жумуш табылат. Аким деген биздин эле кичинекейбиз. Сөз өтүш керек да. Экөөбүздө тең акча жок. Караколдо жүрүп туруп эле таласка түшүп калдыңыз да. Таластын закаты аябай жагат. Көңүл бурулбай жатып анан эми көңүл бурулуп атабы? Караколдун жолдору дың деген ырлар да чыгып кеткен. Жогору жактан эле оозун көзүн тиктеп отурушат да. Губернатор, эмне кылып атырсың сен те жакта? Сен эми фасолдун баасын көтөрбөйсүңбү? Эмне кылып атасың энеңди атаңды дейт. Сырттан келген турист эмне үчүн көлгө эмес, биринчи таласка бурулуш керек да. Эмнеси жаман? Качан ишке ашып бүтөт? Жаз менен буюрса бүтүрүп чыктайбыз бат эле эми. Мактана турган уникалдуу долбоорлордун бири дейбизби? Аргасыздан кылынган иш да. Бизде операция кыла турчу врачыбыз жок болуп атат. Кантип 29 жашыңызда мэр болдуңуз? Бир киши аябай келип ыраазычылыгын билдирип анан бир кой берип кеткен да. Денеси мындай бир торпок. Бою упузун, анан башы иттикиндей болуп калды да. Анчалык Манас шаарыныкындай ийгиликтерге жетерек болушубуз керек деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Кабар подкастта бүгүн алыстан келген конок президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаевич, кош келипсиз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Сиздей аймактагы жетекчилерди Бишкекке анда-санда келет экенсиздер, ошондо кармап анан маекке тартканга аракет кылып жатабыз. Рахмат келгениңизге. Анан суроо мындай болуп атат да, Таласка негизи эле жетекчи болуп барганыңызга 2 жылдан ашыптыр, ал эми жалпы облусту жетектеп жатканыңызга 1 жылдан ашып калыптыр да. Анан Талас ушундай э? Таласка азыр бюджеттен, эгер жаңылсам, оңдоп кетип коюңуз, 5 миллиард сом бөлүндү деп жатат да. Негизи эле Талас облусунун тарыхында ушунча акча бюджеттен түз бөлүнүп көрүп турбу? Жок. Түз бөлүнүп көргөн эмес, Таласка эми ушу 5 миллиарддан ашыгыраак да. 6 миллиардка жакын акча каражат бөлүнүп атат. Быйыл. Ооба, бул инфратүзүмдөргө, негизинен ушу туризмди өнүктүргөнгө, билим берүү сапатын жогорулатканга, завод, фабрикаларды курганга ушундай багытта. Ал эми мисалы үчүн андан сырткары көп киши ушу сурайт. Мисалы үчүн Таластара суу самыр жолу бар бизде, эл аралык деңгээлдеги. Анын курулушу өзү эле бир 9 миллиардко деп. Бул бирок эл аралык деңгээлде жасалып аткан жумуш, ошол себептен аны биз жалпылап мындай баягы немеге кошпой элебиз да. 6 миллиард бул курулуш министрлиги, транспорт министрлигинин бюджеттери же жалпы сиздер администрацияга бизге түздөн түз администрацияга бөлүнүп, анан биз аркылуу жасалып аткандар. Ал жерде курулуш министрлиги, транспорт министрлиги менен өзүнчө дагы жасалып аткан иштер көп да. Мисалы үчүн азыр Талас областы боюнча бир эле учурда 87 социалдык объектиде бул мектеп, бала бакча, спорт зал, маданият үйлөрүндө курулуш иштери жүрүп атат. Кээ бирөө жаңы курулуп атат, кээ бирөө капиталдык ремонттон өтүп атат. Андан сырткары 100 километрге жакын ички жолдорубуз жасалып атат. Жолдор асфальтталып атат. Аларды эсептебегенде бул биз азыр сиз айтып аткан каражат бул кандай десем, Манас Ордо улуттук комплексти реконструкция кылганга, жаңы Баластан шаарчасын курганга, ушундай инфратүзүмдөрдү туризм багытын өнүктүргөнгө, парк курганга, заводдорду курганга ушундай багыттарда акча каражат бөлүнүп атат. Акыркы учурда бул тарыхый көрсөткүч, тарыхый окуя деп мындай көп окуялар сапатталып калбадыбы? Анан сиз да айтып жатасыз да, Таласка тарыхта болбогондой акча которулду депчи. Буга чейин канча которулчу экен? Эми буга чейин андай түздөн түз өкүлчүлүккө каражат которулган эмес. Таптакыр эле бардыгы тең азыр сиз айткандай министрликтер тарабынан бир мектеп же бир бала бакчалар жасалып курулуп келчү. Анан эми азыр Таласта бир топтогон буга эл баа берет болуш керек деп ойлойм. Таласта бир топтогон иштер жасалып атат. Бул түздөн түз каржыланып жатат да. Бул кимдин эмгеги? Мынча каражатты бөлүп? Президентибиздин эмгеги да. Президентибиздин эмгеги. Же сиз учуркап ушунча керек дедиңизби? Эми биз аткаруучубуз. Президентибиз ушу тапшырма коюп, ушул багытта өнүктүрөсүңөр деп багытты берип аткан жетекчибиз да. Элдин пикири менен эсептешибиз керек, ошон үчүн мындай бул суроону да бергенге туура келип жатат. Жакында эле бул жазга малып же жайдын башталышындабы Нарын менен Таласка такыр эле көңүл бурулбай калды деп социалдык баракчада да айтылды, элдин пикири дагы болуп кетти да. Чын эле Таласка көңүл бурулбай жатып анан эми көңүл бурулуп атабы?
Жок, эми толук кандуу антип дагы айта албайм. Себеби дегенде баягы кандай десем, ооба балким бир кээ бир учурларда кээ бир долбоорлордон бир аз артка калып калган учурлар бар. Эми ар бир каржылоодо элдин санына жараша болот да. Таласта мисалы үчүн көбүнчө бизди Жалал Абад менен Ош менен салыштырып келишет, бирок салыштыруу мүмкүн эмес го деп эсептейм да. Себеби Жалал Абадта областында мисалы үчүн 1,5 миллиондон ашык калк бар. Ош областында деле мисалы үчүн 1,5 миллиондон ашык калк бар. Эми Талас областын алсак 280 миң калк бар да. Анан ошого жараша, анан быйыл нарында ушу көйгөй көтөрүлгөнү бизде дагы маселе туулуп көтөрүлүп баштады, бирок муну ордунда туруп, Таласта жүрүп эмне иштер болуп атканын көрбөгөн адамдар да көп жазып койду деп эсептейм да. Мисалы үчүн сыртта жүргөндөр, Таласта көптөн бери болбогондор. Себеби дегенде 2023 жылы эле урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзүнүн жеке фондунан 360 миллион сом берип, бөлүп берип, ушу Талас шаарынын ички жолдорунун 30 километрин асфальттаганбыз. 2024 жылы Талас шаарына 1 миллиард 50 миллион сом бөлүп берген. Талас шаары ушул Жалал Абад, анан Каракол шаарынан кийин болгон да. Азыркы Манас шаары Каракол шаарында биринчи реализация болгон, анан Манас шаарында, анан үчүнчүлөрдөн болуп Талас шаары кирген. Бул Карабалта, Токмок менен чогуу бир өткөнбүз да. Анан ал 1 миллиард 50 миллиондун алкагында Талас шаарында 9 пункттан турган ири долбоорлор ишке ашып атат. Мунун баары тең ушул инфратүзүмдү жакшыртуу, завод куруу, жана ушундай бир туризмди өнүктүрүү багытында жаңы парк курулуп жатат, жаңы аттракциондор келип атат. Ушундай эми бул жерде мындай да, мен ойлойм, жакшы иш, сапаттуу бир убакытты талап кылат да. Анан бат-бат бир нерсени шашылып жасап салып, эртең анын баары талкаланып кыйрап, кайра элге уят болгондон көрөкчү бир аз тил уксактагы, бирок кичине күтүп, өз учурунда сапаттуу кылып, жакшынакай кылып бүтүргөнүбүз дурусураак деп эсептейм. Майын чыгарып, Ооба. Жана сиз айтып кетпеңизби 1 миллиард бөлүнгөн депчи. 1 миллиард бир гана Таласка эмес, ошо Карабалта менен Токмокко да бөлүнбөдү беле. Анан алардын арты жаман окуя болуп кетти да. Камалды эки жактын тең мэри. Анан акчадагы жарымы каякта белгисиз деп президент өзү да айтты, УКМК төрагасы да айтты да. Сиздерде акча желдиби Талас шаарынын? Сиз мэр болгон кезиңиз болчу да. Ооба, мен мэр болуп турган учурда мен бул долбоорду жактагам. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич барып, Талас шаарынан ушу биздин Талас шаарын өнүктүрүү стратегиясы менен таанышып чыккан. Анан биздикине ал кезде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөмекчи болчу. Ал киши дагы өзү белгилеп айтып кеткен, ушу Талас шаарынын өнүктүрүү стратегиясында мен сунуш киргизген жокмун, сунуштаган долбоорлорун колдодум толук депчи. Биз бул долбоорду эң биринчилерден болуп Каракол шаарында ишке ашырганбыз. Целевой трансферт деген ушул шаарларды өнүктүрүү долбоорун эң биринчи Каракол шаарында 2022 жылы мен ал кезде Караколду жетектеп тургам. Ошолдо Караколдон Каракол.Роста деп проект иштеп чыкканбыз. Анан ошонун алкагында башталган. Таластан деле ошондой проект иштелип, долбоорлор эми целевой колдонуп жатат. Биз дагы баягы президентибиздин тапшырмасынын негизинде аябай тыкыр көзөмөлгө алып атабыз. Ар бир тыйын өз багыты менен колдонушу. Сиз айтып кеткендей, эми Токмок менен Карабалтанын кандай десем, мисалы биз үчүн чоң сабак болду. Биз үчүн эмес, Кыргызстан боюнча көп жетекчилер үчүн сабак болду деп эсептейм. Анан биз колубуздан келишинче атайын кызмат менен, Ички иштер министрлигинин Талас шаарында бөлүмү менен, прокуратура кызматы менен тыкыз байланышта иш алып барып, ушул ар бир долбоордун артынан түшүп, баягы түз жана сапаттуу жасалышын көзөмөлдөп жатабыз. Акча толук өздөштүрүлдү, азыр бүттү. Акча толук өздөштүрүлүп бүтө элек. Долбоор 2026 жылы аяктайт. Азыр дээрлик иштер бир 70-80% аяктап калды. Жана сиз өзүңүз айттыңыз, азыр ишке ашып жаткан долбоорлордун 70% туризмге ыктаган депчи. Анан бул долбоорлор ишке ашып бүткөндөн кийин туристтер бара турган жайга айланыш керек да, Талас демек чоң. Эмнеси менен кызыктырасыңар? Мисалы үчүн башка облустта жок,
эмне болот? Сырттан келген турист эмне үчүн көлгө эмес, биринчи таласка бурулуш керек да? Талаш шаарынын жана 1 миллиард 50 миллион сомго бул 9 пункттан турган долбоор ишке ашып атат. Биринчи, экинчи, үчүнчүсү бул асфальт завод, бетон завод, анан кум шагы заводу. Буларды атайын заводдорду сатып алдык. Орнотуп атабыз азыр асфальт заводдорду, калган 2 заводду бир 10-15 күндүн ичинде орнотуп бүтөбүз. Аларды эмнеге коюп атабыз? Бул баягы асфальттын сапаты жакшыраак болсун, бетон изделияларынын сапаты жакшы болсун, бордюр, лоток, кольцо жана башка плита перекрытиялардын баары теңдеп, анан баасы арзаныраак болсун деп. То есть бизде кичине материал өзүбүз чыгарып, өзүбүз баягы колдонсок, сапаты жогору болот, анан баасы кичине арзаныраак болот. Андан сырткары бизде атайын парк курулуп атат. Ушул Талаш шаарында парк Союз учурунан курулгандан бери эле уже иштебей калып, жартылай талкаланып, уже көп нерсеси жарабай калган экен. Анан ошону кайрадан калыбына келтирип, Кытай Эл Республикасынан барып, тандап, ушу 8 аттракцион алып келдик. Азыр 6 орнотулуп калды. Дагы 2-өн орнотуп атабыз. Кичине курулуш иштери Таласта кичине заводдордуку да, парктыкы да карамалганы, Талас кичине саздагыраак жерде да. Анан 1 метрден суу чыгып кетет жерди казгандачы. Ушу тилекке каршы 2 жерден тең бизден ошондой чыгып, анан суунун тартылышын күттүк бир аз. Анан экинчиси бүт конструкцияны кайра фундаментный частьты өзгөртүп, башкача куюп, бул бая жоопкерчилик да чоң. Мисалы үчүн аттракцион иштеп атканда бул ондогон жылы адамдын өмүрүн менен байланыштуу болот да. Ал жерде кичинекей ымыркайлар, балдар, жаш балдар ойнойт. Анан Кудай сактасын бир кырсык болуп кетпеш үчүн биз муну кылдаттык менен жакшы тыкыр көзөмөлдөп сапаттуу кылып салышыбыз керек. Ошон үчүн ушундай процесс жүрүп атат. Анан өзгөчөлүгү эми тротуар куруп атабыз 50 километр. Буга чейин Талаш шаары 45% гана таза суу иччү, калгандары бышмай менен иччү да. Мындай айтканда өзлөрү жердин астынан суу чыгарып алып, колодец кылып. Бирок ошол көбүнчө калган 50%, 50-ге 50 деп койсом деле болот. 50% таза суу иччү, водозабордон 50% ушул технический эле суу ичип келген да. 4-5 метрден жерден суу чыгарып алат. Анан ошону эле иче берген да. Ал болбойт, ден соолукка зыян. Анан биз азыр жаңы головной водозаборда куруп атабыз. 2000 кубтук резервуар курулуп атат. Аны уже буюрса бир айдын ичинде Шааргабы же кайра? Шаарга подключение кылып беребиз. Ошондо Талаш шаары 100% таза суу ичип калат. 100% таза суу ичкенге мүмкүнчүлүк пайда болуп, уже андайын линияларды тартып баштайбыз да. Айылдарга, Жок, шаардын ичине биринчи. Андайын айылдардагы? Айылдардык ар бирөөнүкү өзүнчө. Резервуарлар курулат, насосный немелерди, скважиналарды буртет, насос коебуз, ушундай да. Ар бир айылга өзүнчө подход болот, ар бир айылга. Анан Талаш шаарынын долбоорунун өзгөчөлүгү бул Нуржанов аллеясы. Нуржанов деген аллеябыз бар. Ушу шаардын ортосунда 1 километр 200 метр узундугу, жазылыгы кээ бир жерде 35 метрден 70 метрге чейин барат да. Жол баягы ичкерип неметип отуруп, жонойуп отуруп. Анан бул жол Кыргызстанда биринчи жөө жүргүнчүлөр үчүн жол болот. То есть ал жерде дээрлик эле автотранспорт жүрүүгө тыюу салынат. Автотранспорт жүрбөйт. Бул жанакы чет мамлекетте Бродвей, Арбат деп коет го, ошол сыяктуу көчө болот. Ал жерде атайын сода түйүндөр болот, бутиктер болот, фонтандар болот, атайын эс ала турчу жайлар болот, ролик тепкенге шарт болот, скейт тепкенге шарт болот, уличный библиотека болот, Wi-Fi зона болот. Мисалы үчүн балдар отуруп эс ала турчу аллея славы жасайбыз ал жерде буюрса. Бир шаарча сыяктуу болот тур. Шаардын ортосундагы бир экономический центр болот да. Канча аянты? Айтып атпайм, узундугу 1 километр 200 метр, 1200 метр. Ширинасы ушул 35 метрден 60-70 метрге чейин барат да. Анан бул шаардын ортосунда жайгашкандыгына байланыштуу ал жерде Чыңгыз Айтматов атабыздын да эстелиги бар. Анын тегерегинде, мисалы үчүн, анын чыгармаларынын каармандар деп айтсам болот, кээ бир немелери да жайгашылганда, мындай экспонаттар. Кызыл алма болот, бир 4 метрлик, адамдар бар түйнө сүрөткө түшөт, ак кеме болот, эрте учкан турналар орнотулат, бир жерине бугайна орнотулат. Ушул иштердин баары тең азыр курулуш процесси жүрүп жатат. Айтматов дүйнөсү болот экенде. Айтматов чакан бир Айтматов дүйнөсү болот ооба центринде. Анан баягы адам боюндай шахматтар болот, жаш балдар ойной турчу атайын стройный батуттар болот, эс ала турчу жайлар болот, баягы спортсмендер машыга турчу воркаут зона болот. Иши кылып бул аллея өзгөчө
Кыргызстандагы эң биринчи мындай уникалдуу аллеялардын бири болот да, толук форматында. Андан сырткары эми шаарды жарыктандырууга алып атабыз, борбордук аянттарыбызды, көчөлөрүбүздү, ички көчөлөрүбүздү асфальттаган менен ушул инфратүзүмдү жогору көтөрүп, анан эми азыр областной проектилерге өтүп кеттик да. Бирок городдун проект долбоорун ишке ашышын толук көзөмөлдөп, баягы эми өзүм баштаган соң дальше ушу көзөмөлдөп кетип баратам. Жок, ошо туристтер аттракцион койногону анан жана аллеяга келиши. Жок, Туристтерге үчүн эмне бул деген өзгөчөлүк болот? взаимосвязанный болот да. Сиз баягы городтукун сурабадыңызбы, ошончо. Жок, мен жалпы азыр областтыкына келгенде биз азыр 3 миллиард 165 миллион сомго долбоор бекиген. Ал жерде Манас Ордо улуттук комплекси толук реконструкция болот. Ой, ошол башталды. Манас Ордо улуттук комплексине почти 1 миллиарддан ашыгыраак акча каражат жумшалат. 1 миллиард сомдон. Ал жерде эң өзгөчөлүгү мындай болот. Азыр Манас Ордого барган адам жөн эле входной билет алат да, анын ичине өзү кыдырып жүрө берет. Эми биз гидтерди коебуз ал жерге. Гидтер келип, жана 40 чоронун баардыгына тең QR коду менен ар бирөөнүн историясын коюп беребиз. Анан мисалы үчүн гид алып барат, биринчи 40 чорон менен тааныштырат, Манас дүйнөсү, Манас менен тааныштырат. Анан музейге киргенде музейди 400 квадрат метр музей болчу, азыр 1200 квадрат кылып жасап атабыз. Бул музейде экспонаттар дагы жайгашат. Андан сырткары бул жерде ичинде неме болот, атайын спецэффектилери менен берилген мындай музей нового поколения жасалат да ал жердечи. Ал жака киргенде мисалы үчүн ушундай бир 250-300 квадрат метрди түзгөн помещение болот. Ал жерге кирип адам отурганда бир 3 мүнөт, 5 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин атайын анимационный болуп даярдалат. Манас атабыздын төрөлгөн күнүнөн көз жумганга чейин өмүр баянын көрө алат. Ал жерде тилди билиштин да кереги жок. Жөн эле баягы анимационный болуп бүт баары көргөзүлөт да, баягы Коңурбай менен салгылашуусу, Кытай баягы душмандар менен кармашканы, андан сырткары Жолой менен Кошойдун күрөшү, Тайторунун чабышы иши, ушундай бүт баарын көргөзүп беребиз да. Кудай буйрса ал жерге келген адам Манас деген ким? Манастын орду кайсы? Ошонун баарын түшүнө алат. Андан сырткары чыкканда 5000 кишилик атайын трибуна жанакы улак тарта турчу жай жасалып атат. Ал жерге биз жумасына бир жолу буйрса ушундай пландаштырып жатабыз. Неме менен жергиликтүү театр менен келишим түзүлүп, ошол жерге бир неме коюлат. Кандай десем, постановкалар коюлат. Ал жерде мисалы үчүн Семетейдин Кыргызстанга кайтып келиши, Манас атабыздын Кыргызстанга келиши, хан көтөрүлүшү, ушул сыяктуу нерселерди биз постоянно реклама кылып берип турабыз. То есть чет мамлекеттен келген адам, же болбосо Кыргызстандын жаранында эле башка региондордон таласка барганда, Манас Ордого барганда ал жерден жакшынакай кирип, 40 чорон менен таанышып, музейге кирип, барып постановканы көрүп, анан немеге кирип, күмбөзгө барып, ал жерде Манасчы болот, сөзсүз бир 10 мүнөт Манас айтып берет, анан Куран окуп, кааласа кароол чокуга чыгат. Перспективада биз кароол чокуга канатный дорога менен чыкканга коюп атабыз, бирок перспективада ал канатный дороганы бүгүн орнотпойбуз. Проект перспективного роста деп коет, анысына кошуп кетип атабыз. Бирок кароол чокунун үстүнө азыр атайын жана сигнальный огонь деп коет, ошолорун коюп, смотровой площадка жасап, мындай кызыктуу убакыт өткөзгөндөй бир шарттар түзөлдү деп атабыз да. Баягы тарыхты заманбапташтырып көрсөтөт турбайсыздарбы? Буюрса. Бул жерде Манас Ордо комплексинин бир өзгөчөлүгү бар да, ошол жоголуп кетпейби, замандаштырабыз деп атып баары? Жок, бул менин оюмча наоборот. Тарыхчылар, адистер менен акылдашылды да? Бардыгы менен министрлик менен биргеликте иш алып барылып атат. Маданият министрлиги менен биргеликте иш алып барылып атат. Менин оюм мындай да, популяризировать этишибиз керек да өзүбүзчү. Мисалы үчүн Талас десе Манас дейт, Кыргыз десе биз Кыргыз эли Манастын урпактарыбыз деп сыймыктанып жүрөбүз. Эми ошол Манас Ордо комплексине тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай калган. Баягы 95-жылы салынгандан баштап бир реконструкция өтө элек экен да. Азыр мисалы үчүн жаңылап, ал жерге улуттук колорит берип, бүт баарын мисалы үчүн заманбап кылып койсок эмнеси жаман. Бул бир эле пайдасын алып келет болуш керек деп ойлойм да. Таласта мисалы үчүн бир жакшы бир конференция, консилиум өтө турган, бир чоң жыйындарды өтө турган, форум өтө турган залдарыбыз жок. Ошол бир чоң
почти 1,5 чарчы метрди түзгөн бир конгресс холл куралы деп атабыз. Ошол жака келип бир улуттук дем, оңгу жол деген бизде президентибиздин багыты менен жарлыктары менен көп багыттар берилип атат. Бизге ошолорду аткарууда кичине мындай бир такалып калып атабыз да. Алар дагы ишке ашат. Анан Манас Ордо комплексине келгенде бир кыргыз жыттанган мындай биздин улутубуздун наркын, баалуулугун көргөзө турган бир комплекске айлантабыз да буюрсачы. Ал жерге келген адам мындай бир жакшы бир сезимдерге бир толкунданып, бир мындай бир руханий духу көтөрүлүп, мындай кеткенде бир шарт түзөлү деген бир оюбуз бар ал жерде. Дагы кайсындай бир уникалдуу Андан проект бар? сырткары ошол 7 гектар жерге ошол эле долбоордун алкагында дагы бир 1 миллиард сомдун 1 миллиард 170 миллион сомго келишим түздүк. Курулуш министрлиги менен алар курулуш министрлигинин алдында Кыргыз курулуш деген мамлекеттик ишкана бар. Ошол курулуш иштерин башташты. Бул Баластан шаарчасы болот. Бул жаш балдар үчүн мындай түшүндүрсөм, эми айтсам мындай неме болуп калат экен да, бирок ушул бир Disneyland сыяктуу болот да. Disneyland жана Universal City, Өзбекстанда Magic City деген бар, ушулар сыяктуу болот да. 7 гектар жерге жайгашат, ичинде бутиктер болот, ичинде музейлер болот, боулинг болот, кинотеатр болот, атайын жанагыдай биздин улуттук немелердин жомоктордун немелери бар да, каармандары. Ошол эле Баластан дегенде биз дагы ойлонуп атабыз. Мисалы үчүн Баластан биздин телеканалыбызда Актан Акылай бар. Ошолорду жайгаштырсак болот. Анан биз ал жерге кичине мындай инновацияда киргизели деген оюбузда азыр Кытай менен сүйлөшүп атабыз. Ушул Unitry деген бир компания роботтарды чыгарып баштады. $20,000 реализация кылып атат да. Биз ушу заказ берели деп сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Бир 7-8 штук заказ берели, келип ошол жерде гид болуп жүрсүн. Мисалы үчүн бир немеге киргенде Кыргызстан музейи болот, сөзсүз 7 областтын өзгөчөлүгүн көргөзөт. Чоң бир ачылыш болот окшойт да. Кудай буюрса бул ошол Баластан шаарчасы жанакы мен айтып аткан Бродвей экөө жакын жайгашат. Бул бир комплекс болот. Парк, бала неме Нуржанов аллеясы, анан Баластан шаарчасы. Бул Талаш шаарынын ичинде. Манас Ордо өзүнчө локация болот. Анан 5 таш эс алуу комплекси болот. Ал жерге аркандын жолдорун орнотобуз. Ал жерде атайын жанагыдай стеклянный мосттор болот, көпүрөлөр. Бизде чоң бир жарлар бар. Ошол жардын үстүнөн айнек көпүрөсүн орнотобуз. Айнектин астында бир 700-800 метр бийиктикте жайгашат да. Анан бул дагы өтө мындай биздин эл үчүн, келген туристтер үчүн бир кызыктуу жер болот. Ажайып кооз, 5 таш улуттук жаратылыш паркы. Бул өзгөчө кооздугу менен бааланган жер да. Ал жерде маралдар бар, аюулар бар, илбирстер бар. Мисалы үчүн анан көптөгөн жапай жаныбарлар бар. Анан өзүнүн табигаттын да кооздугу адамга мындай көп бир дем бере турчу жер. Ал жерде да колдонолу деп атабыз. Туристтер келе турган жыл санап бизге мисалы үчүн Тараздан чек арадан өткөндөн кийин 1 саатта Талаш шаарына кирип келет. Чек арага чейин Тараздан 10 мүнөт. Мындай айтканда бир 1,5 саатта Талаш шаарына келет. Таразда 350-400 миңге жакын адам жашайт. Шымкенттен 2 саатта келет. Шымкентте дагы 1,5 миллион калк бар. Жамбыл областы өзү 1,5 миллион калк бар. Аларда азыр мисалы үчүн баягы күн ысыганына байланыштуу жыл санап күн ысып баратпайбы? Жайында мисалы үчүн плюс 50 градуска чейин чыгып кетип атат. Ошол маалда алар келсин, мисалы үчүн биз туризмди развивать этели, алар келип биздин глэмпингтерде, биздин афреймдерде, биздин немелерде баягы эс алуу борборлордо эс алып, ылдый түшүп, мисалы үчүн бутиктерден кийим кече сатып алып, фудзондон неме фудкорттордон тамак жеп, жакшы бир брендтерди алып баралы деген оюбуз бар. Анан паркка ойноп, парк Манас Ордодон биздин тарыхыбыз менен таанышып, мындай айтканда Манас эпосы менен Чыңгыз ааламын курабыз буюрса, Шекер айылына. Ал жердагы өзгөчө комплекс болот. Ушу 1,5 миң квадрат метрде атайын ушундай бир комплекс куралы деп атабыз. Бул имараттын өзүнүн полезный площади. Анын ичинде атайын китепкана жайгашат, Чыңгыз атабыздын чыгармалары менен. Ичинде музей болот.
Чыңгыз атабыздын ушундай восковой фигураларын заказ берели деп атабыз. Өзү отуруп баягы китеп жазып аткандай бир элестерди берет. Жанына туруп сүрөткө түшсө болот. Ичинде бир чакан коворкинг центр болот. Бир 4-5 гостевой номер жасайлы деп атабыз. Себеби дегенде Чыңгыз атабыздын ушул төрөлүп өскөн айылын көргүм келет, өзүнүн мекенин көргүм келет деп Турциядан, Азербайжандан, Европадан көп кишилер келет экен да. А бирок Шекерде андай шарт жок. Эми айыл да, ал жер бир айыл. Гостиница жок болгонуна байланыштуу көп учурларда ошо айылдагы тургундардын үйүнө жатып, ушундай бир шарты жок болуп атат да. Анан ал жерде дагы бир жакшы шарттар түзүп берели деп атабыз. Ал жерден андан сырткары ушундай бир айтечниктер иштей турган, жазуучулар эгер баягы чыгарманын үстүндө иштейбиз, ушул жерден бир дем күч алам, музам ушул жерде келип атат десе, ошондой бир шарттар түзүп беребиз. Анан чакан бир кинотеатр болот, 10-15 кишилик. Ал жерде ушу 4-5 тилде англисче, түркчө, орусча, кыргызча кылып Чыңгыз атабыздын чыгармаларынын негизинде тартылган кинолорду, өзүнүн өмүр баянын ушундай көргөзүп турабыз да. Анан мисалы үчүн биринчи мугалимди көрдүбү? Кино тасмасын эшикке чыкканда Дүйшөн агайдын мисалы үчүн эски мектебин көрсө болот. Ичине баягы образдарды создавать этебиз да. Анан мисалы үчүн Исмайылдын үңкүрү бар. Ушундай сыяктуу нерселерди мындай акырындан мынтип келип туризмди развивать этүү өзү мындай комплексный подход кылышыбыз керек да. Таласка мисалы үчүн биз промышленный бир гигант болушубуз өтө оор. Себеби населениябыз аз, анан логистика көп учурларда бизге Таласка товарларды жеткизиш дагы өтө оордук менен турат да. Бишкектен барган 2 ашуу. Экөө тең мисалы үчүн 3000 метрден бийигирээк турат. Ал жерге жеткенде товар кымбаттайт. Анан сырьёну мисалы үчүн көп учурларда биз Кытайдан алабыз. Кытайдан Талашка жетиш өзүнчө эле бир азап да. Анан ошол багыттардын баарын эске алуу менен биз айыл чарба багытын өнүктүрөлү, анан туризм багытын өнүктүрөлү деп ушул негизги багыттар катары алып кетип баратабыз. 2 багытты. Ооба, анан билим берүү, саламаттык сактоо ал уже параллельно кетип аткан иштер. Сиз баарын айтып сүрөттөп берип атсаңыз, мен ошол дүйнөгө кирип кеттим да, аттракциондо ойнодум, баластан да барып кыдыргандай эле болдум да. Анан эми ушунун баары качан ишке ашып бүтөт деген план бар. Мисалы үчүн кийинки жылы Эгемен майрамын Талас областында белгилемей болбодукпу? Анан бизде Эгемен майрамды акыркы жылдары белгилегенде жөн эле илгери борбордук аянтта бийлеп чардап кетсек, азыр ар бир облуста бир ачылыштар, бир жетишкендик болгону бир чоң бир салтка айланып калды да. Сиздер ушул атап өткөн проекттердин канчасын кийинки Эгемен майрамына чейин бүтүрө аласыздар? Биз азыркы атап өткөн долбоорлордун баардыгын тең 2026 жылдын август айында аяктайбыз. Баардык жерде курулуштар жүрүп атат. Чыңгыз аламын баштай элек болчубуз, эми бирок ал комплекс азыр биринчи этабында аябай чоң эмес, ошол мен атап өткөн нерселер жасалат. Ал жака буюрса келишимди түздүк. Кийинки жумаларда уже курулуш иштерин акырындан баштай беребиз. Азыр мындай айтканда эми кышкы период келип калбадыбы? Ошого байланыштуу биз подготовительный жумуштар жүргүзөбүз да. Материалдар закупка кылабыз, котловандарын казабыз, эгер аба ырайы мүмкүнчүлүк берсе фундаментин коюп коебуз, ушундай иштерди жүргүзө беребиз, даярдыктарды. Жаз менен буюрса бүтүрүп таштайбыз бат эле. Эми азыр деген курулуштардын темптери мындай айтканда аябай ылдамдык менен жүрүп атат да. Эң негизгиси каражат болуш керек. Каражатты президент өзү берип атат, тапшырманы койду. Биз буга чейин проектилерди иштеп чыктык, долбоорлорду бекиттик, буюрса эми ар жагын бат эле бүтүрөбүз. Бизде чоң долбоорлорду баштап алгандан кийин кара күч, кол жетишпей, жумушчу жетишпей, же болбосо курулуш материалдарын боюнча да көйгөй жаралчу эле да. Силерде жок кандай көйгөй? Бар, жок эмес. Кыргызстан боюнча эле бар да. Бизде азыр тилекке каршы ушу биздин өзүбүздүн эр азаматтарыбыз, жаштар ушу курулушка көп иштегиси келбей атат. Анан өзбек бир туугандар келип иштеп атышат. Мен ушу биринчи жолу көрүп алып, бир чети сүйүнүп, бир чети арданып, мындай туруп калдым. Ушул тиги алыскы Пакистандан келип Таласта иш жүргүзүп атышат да, курулушта иштеп аткандар бар. Анан эми постепенно жасайбыз буюрса. Таласта миграция маселеси кандай? Мисалы, чет өлкөгө иштеп кеткендер көппү? Ошолордун канчасын тартып келсе болот экен? Эми могу проекттердин баарын ишке ашса, жумуш орундары көп
пайда болот да. Ооба. Эми биз шарттар түзүп бергенге аракет кылып атабыз, колубуздан келишинче. Чет мамлекеттен канча адам баягы эми мен азыр монтип туруп момча адамды тартып келебиз деп айтсам да бир жаңылыштык болуп калбаш керек. Себеби дегенде бул баягы кандай десем эркин тандоо да. Эркин тандоо, бирок биз шартты түзүп беребиз. Алардын келип кайра таласта окат кылып, ошол жерде бир аз иш кылып, үй бүлөсүн багып, мындай жакшынакай жакындардын жанында болгондой бир шарттар түзүп беребиз. Бала бакчалардын мындай башкача форматта бала бакчаларды куруп көрөлү деп область боюнча бир 7 жерде локацияны тандадык. Азыр жаңы бала бакчаларды курабыз. Кандай бала бакча башкача болгондо? Мындай болот да, мисалы үчүн биз мамлекеттин каражаттарын үнөмдөө максатында жана бала бакчаларды мындай оптималдуу пайдалануу максатында бир бул бала бакчаларды максимально, мисалы үчүн өзүнүн сметный стоимости бир 43 миллион сом болсо, ошону 26 миллион сомго биз эсептеп минималдаштырып туруп, анан ошол 26 миллионго куруп бүтүп, анан ошол бала бакчанын иштөө ыкмасы министрлик менен сүйлөшүп, бул балдардын багыттуу тарбиялоого өтөлүү деп атабыз да. Ошол жактан дагы мындай менин оюмча кичине бир жакшы жылыштар болот болуш керек деп ойлойм. Анан акыркы долбоору болсо, бул биздин Талас шаарынын эми бул көп эле шаарлардын проблемасы болуш керек деп эсептейм. Базар маселеси да бир чоң көйгөйгө айланган, себеби центрда жайгашып калган да. Мурун балким Союз учурунда шаардын чекесинде болушу мүмкүн, бирок шаар чоңойгону менен азыр базар ортодо калып калган. Анан ал жерде постоянно эми антисанитария, пожарный нормалар сакталган эмес, постоянно ошол базардын тегереги тыгын. Биздин элде мисалы үчүн көп учурларда ушундай болуп атпайбы, бир 300 метр, 200 метр арыраак токтотуп коюп басып келгенди каалабайт, түйүнү бар, токтош керек. Анан ал жерде постоянно таң каласың да, эми казалось бы, Таласта эл аз, пробка таптакыр болбош керек, эч кандай деле маселе жок. Бирок ошол кээде болот, биз базар, биздин базарыбыз ушу Сарыкулова, Оторбай, анан Манас көчөлөрүнүн ортосунда жайгашкан, Мырзалиев көчөлөрүнүн. Кээде мындайдан Сарыкулова менен кирип Манастан чыга турган бир шарттар болуп калат да. Ошол жерде бир мындай эле бир эки поворот, бир жарым саатта өтөсүң да, ызы-чуу болуп атып, пробка постоянно бирөө машинасын таштап коюп, токтотуп коюп кетип калат, ушундай бир неме болуп, анан аны дагы биз кичине сыртка чыгаралы деп атабыз, шаардын чекесине. Шаардан кичине алысыраак локацияга, вокзал чогуу болсун, айылдан, мисалы үчүн, Айлападан келген элдер бар да, немеден соода кылган, аларга дагы бир удобный болсун деп вокзал менен чогуу маршрутка же автобус айылдан келди, вокзалга токтоду, түйүндө базар, соода кылды, керек болсо шаарга барды, керек жок болсо кайра айылга кетип калды. Удобный болот. Шаардын ичинде болсо, уже өзүнчө бир порядок болуп, тартип орноп, мындай бир жакшы бир шарттар түзүлүп калат деген ойдобуз. Жакшы экенде, анан аймактардын ичинен биринчилерден болуп го Таластагы аэропорт жаңыланып ишке берилди. Анан ошо пайдасын көрүп атасыңарбы? Таластар самолет менен каттап калдыбы? Каттап атышат. Буга чейин 4-күнү гана учуп кетип аткан. Бир аз ыңгайсыз болуп аткан да, себеби баягы мамлекеттик кызматтагы адамдар бар. Анан мисалы үчүн мындай да 4-күнү мына учуп келди. Таластан Бишкектен мисалы үчүн бир адам жумушу бар болсо, Таласка учуп келди, анан 1 сааттан самолет кайра учуп кетет. 1 саатта жумуш бүтпөйт да. Анан азыр болсо ушу Манас аэропорту менен сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Алар Кудай буйрса 5-чи анан немеге базар күнгө коюп беребиз деп атат. 5-күнү келесиңер, базар күнү кетесиңер жаганда. 5-чи күнү барат, базар күнү кетет. Бизде эле ошондой болот. Мисалы үчүн 5-чи күнү келет, самолет Таласка учуп келет, анан кайра учуп кетет да 5-чи күнүчү. Таластыктар мисалы үчүн биякта жумушу болсо, бир 5-чи күнү бияка учуп келет, жумуштарын бүтүрөт, базар күнү кайра учуп кетет. Понедельник күнү жумушта. Мисалы үчүн азыр ротация да болуп атат жерлерде, бүт мамлекеттик кызматтарда. Таласта көп башка областтардан менбаш болуп, башка областтардан келип иштеп аткан адамдар көп. Анан аларга деле ыңгайлуу болмок да. Мисалы үчүн 5-чи күнү жумуш бүткөндөн кийин Бишкекке учуп кетти, жумуштарын бүтүрдү. Эгер бир зарыл жумуштар болсо, базар күнү кайра учуп барып калат. Азыр сиздерге түз каттап атат, анткени айтылды эле да, Жалал-Абадка учкан же Ошко учкан кайрылат деп. Түз эле каттап атат, түз эле. Кишилер көп эле. Кудайга шүгүр, жакшы эле.
Бул баягы туристтик облуска айланабыз деп атпайсыңарбы? Анда аэропорт аябай эле кереги тиет экен да, туристтердин көп каттаганга. Буюрса эми бул менин оюм мындай да. Туризмди биз жакшы бир нукка салып алсак, акырындык менен мисалы үчүн туура шарттарын түзүп, биз атайын өткөндө ушул таластын активисттерин чогултуп, жергиликтүү баягы ишкерлерди чогултуп, Бишкектен атайын турфирмаларды чакыртып, атайын жөө жүрүш да кылдык. Баягы экотропаларды басып өтөлү депчи. Бешташ жаратылыш паркынан ушу бизде Үрүмарал деген жер бар, Кара Коюн деп коет. Ошол жерге ашып өттүк. 22 километр жерди басып, атайын өзүм кошо катыштым. Анан бул кандай десем, туризмден экотуризмди развивать эткенге, баягы развлекательный туризмди развивать эткенге, анан кийинчерээк баягы неме болуп баратат, популярный болуп баратат. Жанагы ферма туризм деген бар. Ошол багыттарын өнүктүрүп алсак, мен ойлойм, элге кичине мындай бир жумуш менен камсыз болгонго, сфере обслуживания, предоставления услуг бизге мындай бир жакшы шарттар түзүлүп калмак да. Бул туризмди өнүктүрүү президенттин, мамлекеттин негизги саясатынын бири болуп атпайбы? Анткени айтпадыбы, кен байлык деген түгөнөт. Туризм болсо улам өркүндөтпөсөк, туура. Азыр ички дүң өндүрүмдүн бир 4-5% жетпеген гана процент үлүш экен да. Анан муну негизи чоң 4,3. Аны жок дегенде 15%ке жеткириш керек дейт. Буюрса жеткизебиз. Эми азыр мисалы үчүн Таласка жылына канча турист каттайт экен? Анан бул долбоорлор ишке ашса, канчага чейин көтөрүлөт? Прогноз бар да. Бизде эми мындай да, жалпы республикага келип аткан туристтердин биз азыр 1,5% гана камтып атабыз да. Бул өтө аз да биз үчүнчү. Себеби дегенде баягы эң биринчи туризм мындай айтканда Ысык көлгө кеткен, Жалал Абадка кеткен, Нарынга кеткен да. Баягы Кел суу реклама болгон, Соң көл реклама болуп ушундай жерлер. Анан бизде Талас кичине ушул багытта кичине артта калып кеткенбиз да. Эми биз ошону баягы упущенный нерселердин баарын наверстывать этип, анан эми реалдуу түрдө караганда түйүбүздөгү кошунабыз. Алыстагы туугандан жакындагы кошунаң деп айтат го кыргыздарда. Анан Таразда, мисалы үчүн мен жана айтпадым, Шымкенттен келе турчу бизге туристтер көп эле болуш керек да. Просто биз сервис предоставление кылышыбыз керек. Сиздер 4 мезгилде тең туристтерди кабыл алууга даяр болосуздар. Ошон лыжа базаларын түзгөнгө кандай силерде лыжа базаларын түзгөнгө потенциалыбыз кичине слабыйраак. Биз аны дагы карап изучать этип чыктык. Тоолор жол бербейт экен. Тоолорубуз кичине ошол Таласта тоолор таштуу да. Аска зоо болуп калат да көбүнчөсүчү. Анан ал жерде каар калың турбайт. Анан көбүнчөсү ошо неме экотуризмге багыт жасайбыз го дейм. Экотуризм. Кызыктуу экен. Анан Таластагы мактана турган уникалдуу долбоорлордун бири дейбизби? Сиздер деле ишке ашып жатат го, дарыгерлерге кошумча акча төлөп берип тартып жатасыздар. Муну сиздин демилгеңизби жеке? Канча убакыт болду, анан ошонун кошумча акча киргизилгени канча дарыгер бар да? Кандай ишке ашып жатат? Бул мындай пайдалуу эле экен? Натыйжалуу экен? Эми мен муну уникалдуу бир долбоор деп да айта албайм. Бул бир аргасыздан кылынган иш да. Себеби бизде Таласта жалпы 173 врач жетишпейт. Баягы турган штатный единица 173 врачка толбой калган. Анан иштеп аткан дарыгерлерибиздин дагы бир 50% десем жаңылышпайм, 60 жаштан өткөн адамдар да, пенсия возрастындагы адамдар. Анан эртең алардын ордуна жаңы жаштар келбей атат. Анан бизде бирок баягы адамды ооруга деп кыйнай албайсың да. Мисалы үчүн ар кандай бир ооруларга, дарттарга тушар болгон адамдарга оор болуп калып атат да. Анан ошондон улам биз ушул Альянс Алтын компаниясы менен сүйлөшүп, кошумча айлык акы төлөп берели, андай болсо бизге келгенге бир шарттар түзүп берели деп биз биринчи ал врачтарды тартып айлык төлөп берели эмес, биз эң биринчи деген немени баштаганбыз. Ушу 200 баланы студент кылып медакадемияда окуталы дедик. Контрагын төлөп берели дедик. 200 баланын контрагын төлөп берели деп бияка мен келдим, медакадемия менен сүйлөштүм, министр менен сүйлөштүк, ушу балдарыбызды өткөзүп бергиле.
Анан макул деп биз контрагын төлөгөнгө да чыгалы дедик, бирок тилекке каршы ушу бизден 20-га жетпеген эле бала өтүп калды да. Себеби медакадемияга өтүш дагы өтө оор экен. ОРТлар жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы жакшы болуш керек. Биология, химиядан жогорку балларды алыш керек. Ушинтип контрактка өтүш дагы проблема болуп атат да. Анан 20-га жетпеген бала өттү, алар менен келишим түздүк. Алар менен келишим түзгөндө кандай? Биз 5 жыл бою чыгымдарын төлөп беребиз, контрагын төлөп беребиз, андан сырткары интернатурасын каржылап беребиз. Бирок ушул врачтар балдар жогорку окуу жайды аяктагандан кийин келип Таластын мамлекеттик больницаларында 5 жылдан кем эмес кызмат кылат да. То есть айлык акы алып эле кадимкидей эле просто 5 жыл биздин больницаларда иштейт деген келишимдерди түзүп атабыз. Мен ойлойм артынан ушинтип жыл сайын 30-40 кылып кете берсек деле в принципе проблеманы перспективный баягы алыскы перспективада жабабыз. Анан жакыркы бүгүнкү турган көйгөйдү кандай чечебиз деген маселеге такалдык да. Анан ошондо биз жарыя салдык. Анда келген врачтарга 40 000 сомдон төлөп берели, айлык акысына кошумча үй менен камсыздап берели, райондук мамлекеттик администрациялар камсыздасын, шаардыкын шаар камсыздасын, анан айлык акысын биз төлөп берели. Андан сырткары бизге келе турчу ординатор врачтарга аларга 12 000 сомдон кошумча айлык акы төлөп берели деп. Анан бүгүнкү күндө эми Кудай буйрса келишимдер түзүп аткандар жакшы эле көбөйүп калды. 20 врачка жетип калдык буйрса. Бул Бишкектен же башка аймактан баргандарбы өздөрү? Башка аймактардан баргандар дагы бар. Жаңы окуу жайды толук бүтүрүп Таласка келип аткандар бар. Андан сырткары эми ушу ординатураны өтүп аткан жаш врачтарга айырмасы жок да, каяктан ординатура өтөт. Бирок бизге келсе алар кошумча айлык алган атат. Ошонусу менен кызык болду. Ординаторлор 13 киши болду акыркы маалымат. Неме врачтар болсо уже 18ден аштык, 20 болот да буюрса 20. Бул ар кайсы чачыраттыңар да бар. Райондорго кетет, шаарда калат, ушундай болот да буюрса. Муну жергиликтүү дарыгерлер кандай кабыл алды? Эмнеге бизге төлөбөйсүңөр? Дарыгерлер кубануу менен кабыл алды. Себеби дегенде аларга дагы мындай жумуш аябай неме болуп кетти, нагрузка көбөйүп кетти. Анан алар деле эми мындай да патриоттор көбүнчөсү. Анан алар деле түшүнүп атат, эгер ушундай эле кете берсе, анда бизде врач жок калат депчи. Таласты эртең мисалы үчүн Таластын элин ким дарылайт? Эртең мисалы үчүн бирөө келсе, операция керек, бизде операция кыла турчу врачыбыз жок болуп атат. Кээ бир райондордо просто хирург жок. Же болбосо бир жерде хирург бар, бир жерде болсо анестезиолог жок. Анан реаниматолог жок. Анан эртең тяжелыйларга келгенде саясат кыла беребиз, башка нерсе кыла беребиз, ден соолукка келгенде адам жаны кейип турганда эмне кылат? Вот ошондой маселелерди чечиш үчүн элдин көйгөйү. Ордунда колубуздан келишинче элдикин элге жумшап эле көйгөйүн чечип беришибиз керек. Мугалимдер жетиштүүбү силерде? Мугалимдер бүгүнкү күндө 44 адам вакансия болуп атат. Эми аларга облус боюнча ордун менен эле кетип баратат. Акырындан алар кайра эле толот буюрса. Өткөндө ушул жерге конокко Манас шаарынын мэри келди да, анан ошол сүйлөшүп отурганда айтты да, албетте бюджеттен акча бөлүнүп атат, демөөрчүлөр бар, бирок биздин өзүбүздүн шаарыбыздын байлары, ишкерлери колдон буттан алып жардам берип атат депчи. Талас деле бай адамдарга бай. Ошолордун пайдасын көрүп жатасыздарбы? Албетте, сөзсүз. Эми кандай элге пайдасын тийгизип жатышат, колдоо көргөзүп атышат. Мисалга алып келсем, эң негизгилердин эң баягы атын атабай эле коелу, балким шайлоого аттанып атышы мүмкүн. Ошон үчүн эң негизгилердин бири болуп деп айтсам деле болот го дейм. Эми шайлоого туура эле айтасыз. Пока баягы аттарын атабай эле кое туралы көп нерселер жасап берип атышат. Көп нерсе, мектеп салгандары бар, спорт зал кургандары бар, бала бакча кургандары бар, парктарды жасап бергендери бар, жакшы эле колдоолор. Ошолор өздөрү келип атабы? Мен ушуну жасап берейин депчи, же баягы жерини мыйзамсыз басып алган жерин алганы келгенде келип атабы, же жок эми иши түшкөндө келип атабы? Жок, андай эмес, Кудайга шүгүр. Көп эмес, бир 2-3 ишкерибиз бар, жакшы колдоо көргөзүп аткан. Алар өзлөрү келип эле жакшы көптөн бери эле экен. Мурунтан бери эле ушу колдоо көргөзүп келет экен, дагы да болсо колдоо көргөзүп атышат.
Менде азыр мындай суроо пайда болду да, сиз жана жогоруда бүт долбоорлорду санап берип, момча акча бөлүнүп атат деп атасыз да. Анан бизде баягы бийлик башындагылар деле моюнга алышты, жерлерде ишти аткаруу аябай аксап атат депчи. Анан бул бир, экинчиден азыр элге түшүнүктүү болуш үчүн губернатор эле дейли да. Губернаторлордо ыйгарым укук деле жок да. Анан сизге кантип ушунча акчаны бөлдүрүп, анан ушунча долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүн болуп атат? Мен губернатор десе эми орой айтсам кечирим сурайм, бирок мына кат ташыгандай эле да. Жете бул администрация мындай чечим чыгарды деп акимге бересиз, аким айыл өкмөттөрүнө таратат да. Ыйгарым укук жок да сиздерде, же бюджетиңер жок. Анан кантип эми биз эмне болуп атат? Биз өзүбүз ушу демилге көтөрдүк. Президентибиз колдоп берди. Ошол мен айтпадым жана, бир долбоор 1 миллиард 50 миллион бул Талаш шаарынык. Мен аны мэр болуп турганда сунуш бергем, ошол боюнча президентибиз бекитип берди, шаар реализация кылып атат. Ал эми калган бир 5 миллиард сом бул область ишке ашырып аткан долбоорлор да. Биз ишке ашырып атабыз, ушу биз неме кылып демилге көтөргөнбүз, президентибиз колдоого алып, давайте иштегиле, буга чейин да долбоорлорду ишке ашырып практика жүзүндө президентибиз ишенич аткарды, эми биз иштеп атабыз. Ал долбоорлор болбосо, сиз айткандай эле тиги өкмөттөн кат келсе анын поручение кылып ылдый түшүрүп, кайра келсе шапкасын алмаштырып өйдө чыгарып эле ортодогу баягы кат ташагыч элесиң. Анан биз ушу долбоор болуп калган үчүн эле, президентибиздин колдоосу болгон үчүн эле ошо жумуш менен алек болуп атпашыбыз керек негизги. Азыр сиздин рычаг эмне? Колуңузда кандай бийлик бар? Кандай? Мисалы үчүн акимди дайындай албайсыз. Айыл өкмөттү дайындай албайсыз. Жок, немеде акимге сунуш беребиз. Биздин сунуш менен дайындалат. Акимдердин орун басарлары, мэр, дагы областтык мекеме уюмдун жетекчилери бардыгы эле биздин сунуш менен дайындалат. Сунуш беребиз. Анан эми бул мындай да, менин оюм, иштейм деген адамга жумуш табылат. Бул баягы рычаг дегенде эле сөзсүз бирөөнү кызматтан алып кызматка коюп, анан неме кылыштын кереги жок деп ойлойм да эми. Жок, сөз өтүш керек да. Сөз өтөт да, сөзсүз, сөз өтпөй койбойт. Биз деген президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүбүз. Президентибиздин саясатын жеринде ишке ашырган адамбыз. Анан тапшырмалар түшкөндө, мисалы үчүн ошолордун аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Бул жерде негизги айырмачылык, жана сиз туура айтып кеттиңиз, бул деген акчасында болчу да, эң биринчичи, бюджет жок. Эми бизге азыр Кудайга шүгүр альянс алтынан акча каражат чуудат, президентибиз бөлүп берип атат, мына иштегиле балдар деп, анан элге пайдасы тийсин деп, ошолордун аткарылышын эле биз жакшылап баягы координировать этип, туура багыт алып кете берсек эле, ошол нерсе туура бир пайдасын тийгизет го деп ойлойм да. Анан сиз эми негизи баягы мамлекетибизде иш башталбады, ушул баягы аймактык реформа боюнчачы, административный территориальный реформанын биринчи фазасы бүттү. Экинчиси ишке ашканда мен ойлойм дагы көп өзгөрүүлөр болот болуш керек. Бул өкүлдөр боюнча дагы, акимдер боюнча дагы. Анан анда уже более мындай четкерээк болуп калат го дейм да. Азыр сиздердики кичине түшүнүксүзүрөкпү? Жок, биздики деген мындайраак да, түшүнүксүзүрөөк эмес, жана сиз айткандай кичине биз как координатор катары иш алып барабыз да, координатор катары. Тиги жерде жоопкерчилик уже мойнунда болуп, азыркы шаарлардын мэри иш алып барып атпайбы, ошондой нерсеге жакыныраак болуш керек го деп. Азыр сиздерге караганда акимдин анан мэрдин мүмкүнчүлүктөрү чоң да? Жок, аким деген биздин эле кичинекейбиз. Анда эле айырмасы деле жок. Өкүл областты караса, аким районду карайт да. Экөөбүздө тең акча жок. Экөөбүз тең жана сиз айткандай катты алып тиге беребиз. Акимдин астында айыл өкмөт ишти алып барат да. Аким айыл өкмөттү дайындаган эле болбосо, ал ошол эле мындай преимуществосу бар, айыл өкмөт дайындайт, жумуштан алат. Болбосо акимде деле бюджет жок да. Аким мисалы үчүн өкмөттөн кат келди, тапшырма, бир ишти бүтүрүш керек. Ал келип мага түшөт. Мен алам дагы виза коюп, тапшырманы коюп туруп, ылдый акимге түшүрөм. Аким алат да кайра ошону виза коюп, поручение коюп туруп айыл өкмөткө түшүрөт. Айыл өкмөт барат, өзүнүн аппараты менен же бир атай муниципальный кызматы менен барып ишти бүтүрөт. Анан отчет жазат акимге. Мына мен баланча түкүнчө ишти мындай кылып бүтүрдүм деп алат.
шапкасын алмаштырат, мага жөнөтөт, мен текшерип чыгам да кайра бир өкмөткө жөнөтөт. Демек аким менен өкүлдүн Ролу почти бирдей эле. бириктириш керек экен да. Ооба, менин оюмча бириктирип туруп, анан сиз айткандай кичине мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүп бериш керек да. Мүмкүнчүлүктөрүн туура көбөйтүп бериш керек. Себеби дегенде баякы жоопкерчиликти алып, анан ишти бүтүрө турчу адам керек го деп эсептейм да. Ушундай неме болуш керек да, должность. Биздин ар бир Кыргызстан бир элбиз, ооба, бирок ар бир облустун бир өзгөчөлүктөрү бар эмеспи? Ар бир элдин, ошо облус элдин, жергиликтүү элдин. Анан сиз Караколдо жүрүп туруп эле таласка түшүп калдыңыз да. Кантип көнүп кеттиңиз? Анан Караколдон таласка барганга кантип макул болдуңуз? Баягы кандай десем, мен өзүм деле мындай мага аябай деле бир неме болгон жок. Башкача деле сезилген жок. Себеби мындай экен да, эми жалпы жонунан көл менен таластын эли окшошураак келет экен. Анан сиз айткандай бетке айткан жагы бар, ынтымактуу. Анан эми сөгүнгөн жагын айта албайм, эми балким өзүнчө сөгүнөт, бирок мага деле андай эле сезилбейт дегендейчи. Балким көнүп кеттиңиз. Уже көнүп калдым. Анан элдин талабы күчтүүрөөк таласта. Элдин талабы күчтүүрөөк. Бир нерсени мисал үчүн айттыңбы жаса, жасабайсыңбы айтпа деген нерсе бар да. Мындай айткан соң жасай бил деп. Мындай эл ошол нерсени талап кылат. Анан эми таласка барууга президентибизден тапшырма түштү. Биз салатпыз. Президентибиз берген багыт менен иш алып кетип баратабыз. Президентибиздин саясатын ишке ашырабыз деп. Анан таласка барганда кичине кыйналдым башында бир аз. Неден? Эми сиз айткандай бир эле элбиз, бир кичинекей алакандай кыргызбыз, бирок ошонун ичинде дагы регион менен кичине менталитети менен отличие болот экен. Башында бир аз көнө албай кичине кыйналдым. Анан уже Каракол менен салыштырып келгенде жалпы көл менен окшошураак эле келет экен, бирок Каракол менен кичине өзгөчөлүктөр көбүрөөк экен да. Караколдун эли орусча алыш болот да көбүнчөсү. Ал жерде Караколдо уйгур улуту, калмак, дунган, орус, татар, кыргыз аралашып жашайт да. Анан ал жерде кичине эл башкачараак, Талас шаарында кичине башкачараак экен. Анан барышып, бирок Кудайга шүгүр, эми депутаттар колдоо көргөздү, ошол кезде жакшы долбоорлорду президентибиз давай жаса деп тапшырма койгон үчүн эле баягы жумушка эле кирип кетип эле ошо менен неме болуп кеттик да. Кийин сиз айткандай уже сезилбей деле калды, өзүбүз деле көнүп калдык. Эмнеси жакты барганда биринчи? Тамагыбы, абасыбы же эл менен баарлашканыңызбы? Кайсы нерсе эсиңизде калды? Таласта кандай десем, Таласта биринчиден тынч, абдан мындай бир кандай десем, өзүнчө бир мейкиндик. Анан Таластын эң өзгөчөлүгү мага ушул немелери, элдин ынтымагына баа бердим. Ынтымактуу келет. Ынтымактуу келет. Эл абдан ынтымактуу келет. Баякы андан сырткары ушу Таласта деген Таласка өзү кыргыздын курамында кыргызмын деген адамдын мен Таласка барганда эң биринчи сыймыктануу менен бардым да. Себеби Манас атамдын мекени, мен ушул жерге бир жакшы эмгек кылып кетишим керек, артымда из калыш керек, уят болбошум керек деген чоң жоопкерчилик менен барып, анан Таласта бир руханий бир байлыктар бар да. Адамды мындай азыктандыра турган. Анан Таластын закаты аябай жагат. Күн эми мындай бир кызыктуу нерсе бар да, баягы тоонун бүтүшү менен Кыргызстан бүтүп калат да. Ар жагы Казакстан түздүк башталат. Анан ушу күн батканда закат мындай жакын болуп, анан ушу немеге кирип кетет да. Жерге кирип кеткендей сезилет да көп учурлардачы. Мындай көлдө жүргөндө мисалы үчүн тоонун ар жак жагына барып кирип кетет да. Ал жактан болсо прям кыпкызыл болуп, анан мындай күн жерге кирип аткандай сезилет да. Закат аябай красивый келет. Мага ошол нерсеси жагат. Бир аз немеси
шамал болуп турат. Ал жагы кичине мага ыңгайсыз болуп сезиле берет постоянно. Анткени баягы немеден Казакстандын түздүгүнөн бери шамал үйлөйт да. Аба тазаланып турат экен да. Аба таза, аба тазаланып турат. Ошол нерселер бар. Эми Кыргызстан эле ишеп мен үйүмдө жүргөндө эле Кудайга шүгүр нормально эле, как обычно деп эле айтсам болот да. Бизде подкастта жетекчинин өзүнүн бейнесине да токтолобуз да, анан мага кызык болуп атат да, Талас облусун башкарып жаткан Эрмат Жумаев өзү ким депчи. Биз интернетте Адам. Жакшы. Интернет булактарынан тапкан маалыматым боюнча сиз 29 жашыңызда мэр, 33 жашыңызда губернатор болуп турсуз, Анан бизде мындай жаш жетекчилер аз да. Кантип 29 жашыңызда мэр болдуңуз? Ал мэр болуш үчүн дагы жөн эле адам мэр боло бербейт. Тааныш билиш, же болсо жогорку жетекчилердин көзүнө илиниш керек. Мен негизи ушу өзүм Каракол шаарында чоңоюп өстүм да. Анан жаштайыман эле ушу саясатка кызыкчумун. Мамлекеттик кызматка кызыкчумун. Жусуп Абдырахманов атабыз эми баягы биздин кумирибиз болот дегендей, ал кишинин басып өткөн жолун, өмүр баяны менен таанышып, ошо кишидей бир кызмат кылсак экен элибизге деген бир тилек, жакшы бир ниеттерибиз бар эле. Анан ушу эл тилеги деген жаштар коомун түптөп чыктым 18 жашымда. Алар менен ушундай бир кандай десем, бир коомдук иштерди көп жасадык. Коомго бир пайдасы тие турган, ар кандай ишембиликтерди өткөзүп, карыларга жардам берип, аз камсыздарга жардам берип, саясатка аралашып баштадык. Анан ошентип акырындан жүрүп отуруп, анан параллельно эми жан багыш керек. Анан айылда дыйканчылык кылдым. Дыйканчылык кылып, өзүбүздүн ушул туугандары менен түптөгөн токчулук деген баягы чарбабыз бар. Крестьянский хозяйство деп коет. Анан ошол жерде баягы дыйканчылык кылып, ал жерде водитель болуп иштеп жүрдүм. Эми көбүнчө жаш балдардын эң биринчи билгени машина айдаган экен да. Анан машина айдап, арка-берка кылып, картошка сееп, буудай сееп иштеп жүрдүк. Анан кийин председатель болдум ошол дыйканчылыкка. 2016-жылы шайлоого катышайын деп чечтим да. Шаардык кеңештин шайлоосуна катышайын деп, анан шаардык кеңештин шайлоосуна катышып, ошо 2017-жылы депутат болуп келдим. Биздин ошол кездеги немебиз өттү, партия. Анан мен 5-чи болуп 1 жылдан кийин келдим. Анан келип депутат болуп иштеп баштадым. Депутат болуп иштеп 2018-жылы университетке кирдим. Бекер жүрбөйүн деп университетке кирип, бекер жүрчүктө бекер иште дейт го. Анан бир аз тажрыйба топтоюн, кат сабатты үйрөнөйүн, кандай дело производство бар да. Кагаздын иш алып барылышы, ошолорду үйрөнөйүн деп анан университетке кирип ал жерде 1 жыл иштедим. Кесибиңиз өзүңүз? Жетектөөчү адис болуп. Мен өзүмдүн кесибим мен горный инженермин. Кыргызча кантип айтат билбейм. Тоо инженери деп. Тоо инженери. Бая мен эми кечирим сурайм, бир аз толук ушу караколдуктардын көйгөйү болуш керек, ушу орусча кыргызча аралаштырып сүйлөгөнчү. Анан университетте иштедим Тыныстановда 2018-жылы, анан 2019-жылы параллельно шаардык кеңештин депутаты болуп, шаардын көйгөйлөрүн көтөрүп, өзүбүздүн шайланып келген округубуздун маселелерин чечип, ушундай чуркап иштеп баштадык. Анан ошол кезде 2019-жылы шаардын мэрин менен сүйлөшүп, ал киши сунуш берип, ушул жашылдандыруу чарбасын жетектеп баштадым да. 2019-жылы март айынан баштап иштедим. Жашылдандыруу чарбасында иштеп, мен үчүн абдан кызык болду. 25 жашымда. Ошон үчүн жана проекттерди ишке ашырууда детальдарга маани берип, чарбага акцент жасап аткансыз, ошондон турбайбы? 25 жашымда ушул жашылдандыруу чарбасына жетектеп барып, анан мен үчүн бул өтө чоң жоопкерчилик болду да. Себеби артымда жаштар турду. Чындыгын айтканда депутаттыкка да ушу Караколдун жаштары бар, давай биз сени колдойбуз деп аябай мындай сүрүп чыгышты эле. Анан аябай мындай кечинде жатсам түш көрө баштадым. Ушу бир жолу түш көрүп аябай корктум. Балдар баягы эл чогулуп, неме баягы эмне иш жасадың, кана кайсыл жерде өнүктүрдүң, көргөздөп мен аябай мындай такалап атышыптыр да. Анан деп туруп алып анан ал кезде раматылык энем жаныма келип ушу 5-те эртең мени тургузбай отот эле. Балам тур, эртерээк бар.
баягы эрте турганды теңи баягы Алла Тааланын жакшы көрөт. Ырыскысын чачат. Рызкысын чачат. Эрте баргын, эрте иште парктарды иретке келтир деп анан чыгып алып баягы арыктарды казып Өзүңүзбү? чогуу неме менен Жамаат менен. өзүбүздүн ишканабыздын кызматкерлери менен чогуу. Мага аябай мындай неме да болду, сабак болду, чоң школа болду ушул жашылдандыруу чарбасы. Себеби ал кезде айлыктар деген мындай жөн кызматкерлер, рабочийлер 10 000 сом, 9 000 сом алчу. 2019 дедиңиз, 2019 жылы 9 000 сом начисление болчу. Анан баягы соцфонд, подоходун кармаган менен 7200 сом ушундай колуна тийчү да. Анан ошондо дагы ичинде Сагын ата, берки ким Жакып ата, көбүнчөсүнүн көздөрү өтүп кетти. 70 жаштагы кишилер эле да. Анан эми айла жок иштешет, пенсиядагы адамдар, бирок анан алар менен эми баягы биз баары бир кыргызбыз да, баягы улуу киши иштеп атса карап тура албайсың, жетекчисиң, эмнесиң, анан алар менен кошо кетмен чаап эле күрөк менен иштеп бир аябай өзүм неметип калдым, мындай бир рахат алдым да бир нерседен. Ушул Каракол шаарында баягы Борбордук көчөсү бар, Абдрахманова деген. Анан ошол жерге келип, Токтогул дегенде Борбордук көчө Ак үйдөн кичине эле ылдый түшкөндө. Ошол жерге постоянно ушу Токтогул көчөсү ал кезде эски асфальт болчу. Анан Абдрахмановдон суу түшүп келип эле паркты жана скверди сугарат, анан ошол бурчту суу каптай берчү да. Мен депутат болгондо да мурунда ойлой берчүмүн, ушул жерди бир тазалап мындай неметип коюшпайбы деп. Анан кийин өзүм зеленхозго келип калып, баягы жер суу каптай баштады да. Паркты сугарыш керек. Паркты сугарып эле анан сууну жапкычакта тийип кетет да беричи. Анан эмне каптайт десем, дальше арык жок да. Арык кана десем, арык жок, ал уже толуп калган дейт. Анан кандай толуп калган, келди баягы казып көрөбүз деп эле анан мындай арыкты туштап туруп эле мояктан казалы деп трубаны баягы неме кылдык да. Анан казып баштасак, илгерки мындай немелер, бетондор бар экен, коюлганчы. Алардын ичине топурак толо берип уже чөө өсүп кеттир да, үстү баягы түздөлүп калыптыр, жер менен жер болуп. Анан ошону полный тазалап, аркы кольцого чейин жеткизип, выбросын жасап кетип атсак, анан ошол жерден бир кишилер өтүп баратып, аябай батасын берип, мындай ыраазычылыгын билгизип, анан ушу эсимде Кутманалиев деген көчөбүз бар, Ленкомдо ошоктон казып өтүп атсак, бир киши аябай келип ыраазычылыгын билгизип, анан биздин немеге, ошол мураптарга чогулуп келип туруп, менин атыман болсун силерге чоң рахмат деп бир кой берип кеткен да. Аябай неметип калгамындай, билейин, оказывается, баягы жакшы эмгектенсең эл неме кылат экен деп. Анан биринчи жолу жаңылык кылып, Бишкекте немелер пайда болуп калды. Ушу Бишкекке келип калдым бир жумуштар менен. Эски Ак үйдүн жанында немелерди жана топиари деп коет, бир жашыл газондон мындай бир жирафтарды, чоң пилдерди, ушундайларды коюп неме кылып атышыптыр да. Бияка келип көргөзүп, анан тиги ынтымак паркына орнотуп аттыр. Анан аябай келип кызыгып карап кеттим. Анан аябай эми ошол нерсени кылгым келди да. Анан баасын бирок карап келгенде 3 миллион 400 000 сом ушу эсимде калган, ошого сатып алышыптыр да. Бирок Караколдун андай мүмкүнчүлүгү жок эле да. Бизге жалпы ишканага ишмердүүлүгүнө жылына ошол кезде 11 миллион бирдеме акча каражат бөлүнөт болчу. Анын ичинде айлык акы, ГСМ, бүт баары бар. Анан балдарды чакырып сүйлөшүп отуруп, анан айттым, мону карагылачы, сүрөттөрүн көргөзүп, ушундай жасай алабызбы десем, анан бир сварщик бала бар болчу. Азыр ошол Каракол шаарында тазалык ишканасынын жетекчиси Бердибек Куатбеков деген бала. Ошол бала анан бир Сергей деген бала, экөө сварщиктер, анан жасай алабыз деп калды. Анан жасап баштаганда биринчи жолу жирафты вартетип атып, денеси мындай бир торпок, бою упузун, анан башы иттикиндей болуп калды. Анан аябай уруштук, кырылышы бир сыйра. Окшошпой калды. Анан болбой атып, бирок жанагы топиарилерди 8 штук, 9 штук вартеттик, 70 000 сом кетти. Бирок 5 айдын ичинде бүтүрдүк. Бирок ушундай кооз болду. Элдер келип жанына жанакы аю, мамалагы менен жираф, жанында кичинекей неме баласы менен бугу, өзүнүн 3-4 немеси менен ташпака кылып, ошол кезде аябай баарын жасап, газон жана элементарный жана искусственный газон неме кылат, ошону алып келип сыртынан жаап, аны аябай кооздоп шаардын борборуна чыгарып, Каракол деп жазып койсо, элдер келип сүрөткө түшүп, аябай ыраазычылыгым, ушундай бир кубанат экенсин да, сүйүнүп неме кылдым. Анан
Ошентип иштедик, эл менен эл болуп жүрдүк, Кудайга шүгүр. Анан 2020-жылы революция болду. Революция болуп, баягы өлкөдө ушундай бир бийлик алмашты. Ошол кездерде жаштар, депутаттар чогулуп, давай сен мэр бол, шаар үчүн иштеп бер деген баягы өзлөрүнүн сунуштарын беришти. Ал кезде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жаңы премьер-министр болуп аткан. Анан ошол кезде биздин Каракол шаардык кеңештин депутаттары сунуш берип, эл чогулуп, эл жаштар колдоду. Анан ошо менен мэрликке келип калдык Каракол шаарына. Каракол шаарында мэр болуп 2,5 жыл иштедим. Биринчи Анда мэрди шаардык кеңеш эле бекитип койчу да? жок, ал кезде ошол революция болуп ушундай болгондо шаардык кеңештин сунушу менен Садыр Нуркожоевич мени мэрдин милдетин аткаруучу кылып дайындады. Анан 2021-жылы шаардык кеңештин шайлоосу өттү. Шайлоосу өткөндөн кийин жаңы созыв келип, кайра мени шайлап беришти. Иштүү жакшы баягы долбоорлорду ишке ашырып баштадың, улантып кетти. Анан Каракол шаарына анан биз кандай кылып өнүктүрөбүз деген бир чоң суроо турду да алдыбызда. Себеби мен бюджетти алып атканда Каракол шаарынын бюджети 240 миллион сом болчу. Анан бюджетти кантип көтөрөбүз, көйгөйлөр толтуруп болчу. Эми ачык айтканда жана Токтогул көчөбүз бар. Каракол шаарынын Токтогул, Торгоев, Пржевальский деген көчөлөр. Ал көчөлөрдө мында машинаны айдап эмес, машинаны көтөрүп алып баскын келчү да. Жана бизден чыкканда Караколдон жол кайда деген баннерлерди көтөрүп алышып, активисттерчи тротуар Караколдун жолдору дың деген ырлар да чыгып кеткен, бүт тешилип калган. Аябай начар акыбалга келип калган. Анан кандай кылабыз деп президентибизге кайрылдык. Президенттин шайлоосу өттү, Садыр Нуркожоевич дайындалып келди. Анан ушундай долбоорлорду иштейли деп Города точки роста деген 2016-жылы бир долбоор иштелип баштап, токтоп калды эле 20 шаарга. Ошону жандандырбайсыңарбы деп. Анан иштеп чыгалы деп анан аны алып концепциясын көрүп, анан ошонун алкагында 1 миллиардтан деп расчеттолгон экен мурун. Анан биз 2 миллиард кылып Каракол шаарыныкын иштеп баштадык. Өнүктүрүү проектисин иштедик, келип бияктан жактадык, президентибиз колдоп берди. Ошо менен анан инфраструктуралар өзгөрүп, бир топ жумуштар жасалып баштады. Ошолордун акыркысы азыр мына Каракол шаарында кече жакында стадион, жанагы стадион кичине кийин дагы кошулуп кетти, чоңураак болуп. Анан немелер, спорт зал, жанагы көп завод, мусороперерабатывающий завод, мисалы үчүн Кыргызстандын эң биринчи мусороперерабатывающий завод Каракол шаарында иштеп баштады. Аны дагы ишке ашыра алдык. Анан последний парк болчу, эми ошол паркты азыр куруп атышат да, куруп бүтө элек дагы. До сих пор ошол проект. Анан ошентип Караколдо иштеп долбоорлорду ишке ашыргандан кийин анан президентибиз Таласка иште деди. Таласка барып ушундай долбоорду ишке ашырып, жакшы бир өнүктүрүш керек. Жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атасың, эми ушуну башка жактан деп Эми мага жетекчилик кандай максатта неме кылды билбейм. Ошо президентибиз ушу тапшырма койду. Талас барып Караколдо жакшы иштерди кылдың, эми Таласты өнүктүрүшүбүз керек депчи. Таласты өркүндөтүш керек, өнүктүрүш керек деп. Анан барганда эле эми мен 25 жашымда ушу Зеленхозго келдим да. 27 жашымда, 25 жашымда депутат болдум, 27 жашымда жашылдандыруу чарбасына бардым. Сиз айткандай 29 жашымда тиги жакта болдум. 31 жашымда Таласка которулуп калдым ушу. Алланын буйругу болду 2 жыл сайынчы. Анан 31 жашында Талас шаарына келип эле анан бир сыйра таанышып көрүп баштадым. Эмне көйгөй бар, негизги көйгөйлөр. Таза суу, жол, эми бардык жердикиндей эле. Анан ошо долбоорлорду ишке ашырып баштадык. Акырындан мен ойлойм, акыркы 2 жылда Талас шаары бир топ эле өзгөрдү, жакшы жагына Кудай буйрса. Анан алдыда дагы жакшы бир өнүгүүлөр болот. Кийинки жылдары ушу ирригациясын колго алайын деп атам, жашылдандыруу жагын. Себеби бизде бул Кыргызстандын эле көйгөйү көп шаарларда. Бая Союз учурунда көп бактар отургузулган, азыр расширение болуп атат, тиги бу болуп атат. Анан ушу озеленение жагыбыз, жашылдандыруу жагыбыз кичине мындай аксап артат да. Эми ушул жашылдандыруу жагындагы бир жакшы бир перспективный план менен, мисалы үчүн азыр ооба биз өстүрөбүз. Жакшылап өстүрсөк 10 жылдан кийин ал бак кандай болот?
30 жылдан кийин кандай болот, ал канча пайдасын алып келет, көлөкөсү канча болот, кислороду канча болот, ошонун баарын изилдеп бир жакшы подход кылышыбыз керек болуп атат да бул багытында да. Анан ушу Талас шаарын, Талас областындагы райондук борборлорду бир жашыл шаарга, жашыл районный центрларга айланталы деген оюбуз бар да. Анан эми башында ошо городдо ошентип проекттин неме кылып баштадык, иштеп, анан президентибиз ишенич кылып мындай бизге ыйгарым укуктуу өкүлү кылып дайындады. 1 жыл болуп калды, 1 жылдан бир аз, 1 жыл 1 ай болуп калды, ушул область өкүлү катары иштеп жүрөбүз. Сиздин жана сөзүңүздөн кийин ойлонуп калдым да, багы элге жакшы эмоция тартылоо, көңүлүн көтөрүү анча деле оорчулукту жаратпайт депчи. Мисалы үчүн кымбат деле чыкпаптыр, 70 000 сом. А неге ушундай нерсени көп жазай беришпейт бизде? Бизде баягы жогору жактан эле оозун көзүн тиктеп отурушат да тапшырманы. Эми баары эмес, бирок көбү. Эми аракет кылып аткандар көп эле. Жетекчилерди мен ойлойм азыр Кыргызстанда, азыркы учурда Кыргызстанда бир топ эле мээнет кылган, аракет кылган жетекчилер көп иштеп атат жерлердечи. Себеби мындай да, азыр жетекчиликтин талабы күчтүү. Президентибиздин талабы күчтүү, Камчыбек Кыдыршаевичтин талабы күчтүү. Баягы эч кандай илгеркидей, мисалы үчүн баягы элде кандай калыптанып калган, чоң болсо эле бул тойдо эле жүрөт, акча жейт, башка нерсе кылат, арак ичип эле жүрөт. Азыр жетекчилер андай эмес да. Кафе, ресторанга деле барбайт, качат, иш менен алек. Анан жетекчиликтин талабы бар. Жетекчиликтин талабынан сырткары азыр эл ааламдашуу заманы соц тармак, ар бир адам журналист да. Ар бир адам журналист. Бир нерсе кичине мындай туура эмес жасалды, камерага тартат, эме боло эмне, шак салып ийет. Мен азыр Таласта, мисалы үчүн, ар бир айыл өкмөттө WhatsApp группам бар. 16 айыл өкмөттө 16 WhatsApp группа бар. Андан сырткары Таластын активисттери менен өзүнчө Талас области деген WhatsApp группам бар. Постоянно күнү түнү карап отурам. Кээде айтат, губернатор, эмне кылып атырсың сен те жакта? Моякты иштебейсиңби? Жакшы бир иш жасап, монтип аракет кылып атсың, могу фасолдун баасын көтөрбөйсүңбү? Эмне кылып атасың, энеңди атаңды дейт. Анан кээде ичиң күйөт, анан айтасың, сен мындай ар жак бер жакты карагылачы депчи. Анан кандай десем, мурун Кыргызстанда саясатчылар институту күчтөнүп, саясатчылар өсүп келген болсо, азыр менин оюмча жетекчилер институту жогорулап баратат деген ойдомун да. Аткаруу бийлик жагычы. Анан көп жерлерде деле просто кээ бир нерсе тийиштүү деңгээлде массалык маалымат каражаттарда баягы көрүнүп калат, кээ бир нерсе көрүнбөй калат. Мисалы үчүн өткөндө ушул неме боюнча как раз сөз болуп калды, анан мен айттым, Талас шаарында снос болгон жокпу дейт. Менден кийинки мэр иштеди, азыр Талас районунун акими болуп кетти, Байышбек Кахрамонович. Анан канчадан бери эле ошо снос кылып атасыңар, шаардын ичин тазалабайсыңар дейт. Анан бир журналисттер сурап калды, Таласта снос болбой эле эчтеке угулбайт. Анан күлүп айтып атпайм, Генедей Таласта 2000ден ашык 2200 дома хозяйства бузулду. То есть заборлору, хозпостройкалары, кээ бир там времянка, баня, саня, туалет турем муниципальный жерге салып алган, тротуар курарга келгенде ошонун баарын бузду. Анан эми оштукундай бат-бат жазбайсыңарбы деп талап кылгандар бар. Анан мен айтам да, туура түшүнгүлөчү, Талас шаарында население аз, анан муниципальный службалардын мүмкүнчүлүгү да ошондой депчи. Бул жерде мисалы үчүн Таласта мен ошондо көрдүм, бул көйгөйдү жетекчибизге жеткиздик, президентибиз акча каражат бөлүп берди, техникаларды азыр алсак эми күчтөнөбүз. Ошол маалда заборлорду бузуп тротуар куралы деп келгенде эле баягыны ташып бүтө албай калдык да, бузган нерсебиздичи. Анан кандай кылабыз дегенде, бизде болгон Талас шаарында муниципальный службалардын болгон 5 единица техникасы бар экен да. Ошолго жарай турчу. 3 самосвал, бир неме, шахман, бир КамАЗ, анан бирөөсү болсо мындай эмне гигант деп коебу элде, ушундай сыяктуу да. Анан бир экскаваторубуз бар, бир погрузчигибиз бар. Тиги бузуп берет, тиги жүктөп берет, тигилер ташыйт. Элестет эле шаардын объемунда 2000 үйдүнкүн жанакы фундаментин, кирпичин, заборун чыгарыш керек да. Анан айтып атпаймынбы, Оштуку деген бир эле муниципалитетинде бир 50 техникасы бар.
Ал деген чоң шаар, Кыргызстанда экинчи республиканский шаар. Бизди салыштырбагыла, андай болбойт депчи. Мүмкүнчүлүгүбүз андай эмес деп. Шартыбызга жараша иш алып баралы деп. Анан мен ойлойм, жетекчилер дагы көп жетекчилер ордордун да мындай аябай жакшы иштерди кылалы деп аракет кылып атат да. Азыр мисал үчүн неме да, кандай десем, талап күчтүү, элдин да талабы күчтүү, жетекчиликтин да талабы күчтүү, андан сырткары көзөмөл дагы күчтүү. Азыркы учурда мындай бир нерсе артыкчылык кылайын, көргөзөйүн, мону иштейин деген жетекчилердин эле заманы болуш керек. Просто эми бул бир убактысы келгенде бир чоң бир пайдасын алып келе турчу нерсе болуш керек деп ойлойм да менчи. Азыр жетекчилерде бир тренд пайда болду окшойт. Көчөдө иштөө, кабинетке караганда. Мурда кабинеттен чыкчу эмес да. Ооба. Азыр көчөдө. Элге жакындады окшойт азыр жетекчилер. Туура. Көп жетекчилер эми баягы сын пикирге да кабылып калып атабыз. Кээ бир учурларда наоборот элдин колдоосун таап атабыз дегендей. Бул биздин жетекчиликтин талабы да. Мобильный болгула, эл менен жакын болгула. Президентибиз айтып атат, эл менен иш алып баргыла, жакында көйгөйүн чечкиле, жөн эле отура бербегиле баягы кабинетте бекинип алып депчи. Тур дагы бар, көйгөйдү уктуңбу, бар дагы ордунан чеч депчи. Биз деле ошол шартка баягы заман талабына ылайык иш алып барганга аракет кылабыз. Ошо сиздин ишиңизде мына тоскоол болгон жагдайлар эмне? Мисалы үчүн кээде колуңуздан келбей калган учурлар болот да, чече албай калган. Ал учурда эмне кыласыз? Анан эмне сизди кейитет? Атаң көрөй ушул нерсени ушинтип коюңузчу деген бар да. Мисал үчүн мындай да, бизде азыр эң чоң көйгөй ушул фасолдун баасы болду да. Фасоль биз Талас области жылына бир 50.000 тонна фасолду экспорттойбуз. 20дан ашык өлкөгө экспорттойбуз. Анан дыйкандарыбыздын, Талас областында дыйкандардын негизги баягы азыгы ушул фасоль менен жан багышат деп айтсам болот да. Анан бир жылы баа жакшы болот, бир жылы начар болуп калат. Анан былтыр мисал үчүн баа Кудайга шүгүр болчу. Канча болду эле былтыр? Былтыр томатный фасолдор бая сорту менен бөлүнөт. Былтыр томатный кызыл фасолубуз 105 сомдон 120га чейин барып, кайра 105-100 сом болгон да, ушундай болуп турган. Анан лопаткабыз болсо 130дан 150ге чейин чыгып, анан кайра түшкөн да. Эл ошол малда реализация кылган. Быйыл болсо томатный фасолубуз 90 сомго түшүп кетти. Лопаткабыз болсо 110 сомго түшүп кетти. Анан эл менден талап кылып атат да. Бааны көтөрбөйсүңөрбү, тиги ишкерлерден талап кылбайсыңарбы, тиги буду. Анан мен түшүндүрүп, кээ бир бая эме билем дем, ал баягы ушу карапайым дыйкан, айылда жүрөт, мээнетин кылып атат, ал деле күйүп атат. Анан биз аракет кылып атабыз бер жактан. Мисал үчүн тиги кээ бир ишкерлер албай атат, акча жок. Башка дүйнө рыноктарында бүгүнкү күндө анчалык востребованный эмес. Биз эмне кылалы деп себеби дегенде биз фасолдун 50.000 тонна менен биз дүйнөдөгү фасоль рыногунда болгон бир 4% гана элейт экенбиз да. Калган 96% бар да, мисалы үчүн Аргентинада, Эфиопияда, берки немеде, Египетте аябай чоң көлөмдө өстүрүлөт экен да, Өзбекстанда фасолдорчу. Анан биз дүйнө жүзүндөгү рынокто определять эте албайбыз да, баасы мынча кыл, тигинче кыл деп. Аны түшүндүрсөң түшүнбөгөн адамдар бар да. Анан өткөндө көйгөйдү көтөрүп Айыл чарба министрине Бакыт Эргешевичке жеткиздик. Анан өкмөт жетекчилигине жеткизип, анан Бакыт Эргешевич да колдоого алып 100 миллион сом бөлүндү да. Ушул Таластын фасолун сатып алып, анан агрохолдинг бар, айыл чарба министринин алдында. Ошо агрохолдинг менен бир жеке ишкер менен келишим түзүлүп, субсидия бөлүнүп, анан ошол акча каражатка фасоль сатып алып, анан дальнейший башка рыноктарга реализация кылалы деген бир шарт түзүлдү. Анан бирок 100 миллион сом бул деген мындай фасольго которуп келгенде 1000 тонна болуп атат да. Ар жакта да 49.000 тонна бар да. Анан эл очередке туруп атат, ызылдап, биз бая баа түшүп кетпесин деп 95 сомдон кылып койдук да. Анан жеке ишкерлер кээ бирөө чыкты, кайра тескеринен айтып, силер жеке ишкерлерди кысып атасыңар, ошон үчүн баа өспөйт. Айланайын, алсын, пожалуйста. Эч кимге запрет жок. Просто алар деген айтып атат да, биз 85тен алабыз депчи. Бизде акча жок. 95тен ала албайбыз. Эртең сата албай калабыз.
Башка немелерде, рыноктарда андай баа бербей атат бизге депчи. Анан ошо менен талашып тартышып, анан мындай неме болуп калдым да, мындай ой келди да. Бизде мындай бир мамлекеттен келечекте муну колго алат болуш керек деген жакшы оюм бар, тилегим. Ушул фасолду деле мисалы үчүн бир монокультурага айланып калды да бир областьтачы. Ушул 50.000 тонна мындай бир жакшы багытта иштетип кетсек болчу да экен да. Кайра иштетүүгө. Жок, буларды деген кайра иштетүү кылганда деген мындай да, мисалы үчүн консервация кылганда анча консерва востребованный эмес. Муну деген көбүнчө менин оюмча, мисалы үчүн биз деген мүшөк кап кылып эле экспортировать этебиз. Ана муну деген алып барат, мисалы үчүн биздин Кыргызстандын фасолун алат экен, Турция мисалы үчүн түрктөр сатып алат дагы. Аны кайра жарым килограммдан кылып пакеттерге фасовать этип, Маден Турция деп туруп Европага реализациялат экен. Европа сатып алат экен. Бирок ошол эле учурда биздин фасоль бааланат экен чет мамлекетте. Биздин Кыргызстандын фасолу Аргентинаныкына, Египеттикине караганда $500 кымбатыраак экен. Өзбекстандыкына караганда. Консервация кылса эзилип кетпейт экен, өзүнүн структурасын сактап калат. Неме кылса, розничный сатууга чыгарганда өзүнүн тышы жылтырак болуп, мындай товарный види да жакшы болот экен да. Ошон үчүн биздикин жакшыраак алышат экен. Анан ошол нерселерди мисалы үчүн мен ойлоп калдым да, баягы оптовый экспорт кылбай биз розничный сыяктуу кылышыбыз керек экен. Биз бияктан эле сразу фасовать этип, мисалы үчүн ошондой линейкаларды коюп, буюрса келечекте. Бир ишкана ачылып жатпады беле Таласта ушундай, же калп айтамбы? Бир учурда ишкана ачылган экен мурун. Бир 7-8 жыл мурун кайра иштетебиз деп ачып, ал дагы чото мындай өдөлдүй болуп эле жабылып калыптыр да. Ийгиликтүү бир иш алып бара албаптыр. Анан эми азыр бизде ишканалар бар. Бир 7-8 чоң крупныйлары бар. 5.000 тоннадан өдө экспортировать этишет. Анан жыл сайын 1000 тонна, 2000 тонна, 500 тонна реализовать эткендер бар. Алар болсо фасольду алып, тазалап, сорттоп, баягы девятка, восьмерка, семерка деп коет, ошондой өзүнүн немеси менен сорттоптур эле, анан кап менен экспортировать этет. Ошону эле биз азыр мисалы үчүн Маден Кыргызстан деп, Кыргызстандан өндүрүлгөн продукция деп жакшы кылып өзүн упаковать этип туруп анан экспортировать этсек, чыныгы брендке айлантыш керек. Чыныгы брендке айлантышыбыз керек да. Ошондо баасы чыга баштайт. Ошого эмне жетпейт бизге? Каражат, каржы жетпейт. Буга чейин эми бул мындай да, баардык эле сфераны мамлекет колго ала албайт. Бир учурда чечиш мүмкүн эмес да. Бир учурда чечиш мүмкүн эмес. Биринчиси, экинчиси деген ал нерсенин баарын эле биз кыла берсек, бул бизнестин дагы иши болуп атпайбы? Неге бизнес кызыкпайт ушуга чейин? Фасоль бүгүн эле өстүрүлүп калган жок да Таласта. Эми мындай да, бул деген немеси көп да, убарасы. Андан көрөкчө бизнеске деген мындай нерсе выгодный болуп атпайбы? Элден кандай кылып кээ бир ишкерлер ойнойт экен да. Алып саткан ыңгайлуу да. Жеңил акча. Анан булар деген мындай деп дагы кичине бир аз туура эмес иш кылып коюшат экен. Мен анысын да байкап калдым. Анан өткөндө ишкерлерге да көп айттым, эл менен андай кылбаңыздар, сураныш депчи. Мындай бир туура багытта иш алып баралы деп. Себеби дегенде булар бияктан деген бааны чүрөт, тыштан албай атат депчи. Бааны чүрүп келип, мисалы үчүн той аштын учурунда именно аябай элге акча керек болуп турган учурда балдар мектепке барат, контракттар төлөнүш керек, той аш болуп атат. Күзүндө бааны чүрөт, складка жыйнап алат. Мисалы үчүн 85-90дон жыйнап толтура кылып жыйып коет. А сыртка болсо быйыл бизде кургакчылык урожай аз дей берет да. Баа түшөт, жакында түшөт деп туруп, баа түшпөй калды деп туруп, мисалы үчүн бир ноябрь, декабрь болуп калганда бааны көтөрөт сырттан, бизден эмес. Сырттан бааны көтөрөт. Ошондо мисалы үчүн бияктан 90дон алган, тияктан болсо там 250дөн. Анан ортодо маржа көрдүңөрбү, канча сом. Анан ошол маалда 250дөн болгондо биздикилер деле сыртка бая чыгып угат да. Ошол маалда Таластан бааны көтөрүп коет. 150дөн алам депчи. 150дөн алам, калган расходум тигини мунун. Ал маалда уже элде урожай жок, неме жок болуп калат, объем жок болуп калат. Эл аргасыздан той өткөрүш керек, башка кылыш керек. Калган катканын баарын берип таштайт. Анан ошол маалда бааны көтөрүп коет да, булар аябай чоң маржада отурат да.
Ал жанагынтип тетиги убары болуп пакет кылып аны экспортировать этип анан магазинге реализацияга берип, мисалы үчүн чоң магазиндер, сеттер деген алар сразу акчасын берип албайт, алар деген под реализацию алып коет. Аларда товар тура берет, сатылганына жараша акчасын бере берет. Антип убары болгондорчу булар эмне? Алпарды дагы тонна менен складка түшүрүп таштады бир жерге. Турцияга, Балкан өлкөлөрүнө, Иранга, Индияга, Россияга кетет да, бизге основнойчу. Ал жерге алып барып төктү, сразу ордунан акчасын шытыр санап алды да кетип калганы ыңгайлуураак болгондо. Ошол нерсени бирок биз азыр өзүбүз мисалы үчүн бир кандай десем бир тартипке келтирип өзүбүздүн колубузга алып койсок, это уже будет мындай жакшыраак болот экен да. Ыңгайлуураак. Жолун таап атасыздарбы, анан кантсе болот экен? Азыр эми жана айтпадым, бизде кайра иштетүүчү завод курулат биринчиси. Экинчиси жанакы бизде фасолдон биз азыр ошону сунуш даярдап атабыз. Эми мен азыр алдын ала айтпай кое турайын. Өкмөт жетекчибиз өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич колдоп берсе, биз ушуну кайра фасовочный линиясын коюп, бүт баарын коюп, анан чоң бир немелер менен сүйлөшөлү деп атабыз да. Крупный супермаркеттер менен. Россияда деле мисалы үчүн толтурада. Ашан бар, X5 Retailing Group бар, Турцияда деле ошондой жана спарлары бар, дүйнө жүзүндө мындай известный магазиндер бар да. Ошолор менен сүйлөшүп, под реализацию деле кылсак, мен ойлойм бизге только бул киреше алып келет. Быйыл жакшыбы, төбөр жактан түшүмү? Быйыл түшүм начар. Себеби быйыл бизде кургакчыл болду. Өтө чоң кургакчылык болду. Анан мөндүр дагы талкалап кетти бир тобу. Мөндүр да талкалап кетти. Дыйкандарыбыз азыр аябай кыйналып турган эле учурда. Бул 50.000 тонна экспорттоп атпайсызбы? Канча өндүрүлөт экен Таласта? Таласта ушу аба ырайына да жараша болуп калат да. Себеби суу жакшы болсо, кенен болсо, биз 80.000 тоннага чейин чыгат экенбиз. Былтыр мисалы үчүн 77.000 тонна өндүрдүк да. Быйыл менин оюмча бир 50-гө жетсек жакшы окшойт деп ойлоп атам да. Даже жетпей калышыбыз мүмкүн. Себеби абдан чоң кургакчылык болду да. Негизи эле 90% экспортко кетет болуш керек э? Ооба. Биз ички рынокко калбайт деле го. Ички рынокко бир аз эле кыргыздар фасоль жебейт да. Мага жагат. Биз консервадан жейбиз да. Фасолдон башка эмне маселе бар экен, мисалы үчүн Таласта тез чечүүнү талап кылган? Тез чечүүнү талап кылган бул чоң суу сактагыч курушубуз керек. Киров суу сактагычы? Жок, Киров суу сактагычынын деген биз 12%-ын эле колдонобуз. Бирок жана Бала Саруу ГЭСи иштеп атат. Ооба, Бала Саруу ГЭС жардам берип атабы жакшы эле? Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жайын менен мисалы үчүн апрелден баштаган ушул сентябрдын аягына чейин апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь ушу 5-6 ай 25 мегаваттан выработка кылат. Кышы менен баягы немеге 5, 6, 8 мегаваттка чейин түшүп калабыз да, себеби суу чогулат да. Көп выброс жасабайбыз. Анан эми бул мындай да, Таластан мисалы үчүн дыйкандардын да негизги баягы көтөргөн маселелердин бири ушул да, эң негизги көйгөйлөр. Эмнеге дейт, мага келип такап айтышат, эмнеге биз суунун баарын чогултуп эле казактарга сатып атабыз дейт. Сатпай элебиз, туура түшүнсөңөр, ал деген баягы эл аралык келишимдин негизинде биз жайы менен сууну кое беребиз и так эле. Аны чогултуп алып эмне кылабыз? Аяка батпайт десең, муну деген кышы менен башка өзүбүз чогултпайлыбы дейт. Суу сактагычыбыз жок болсо каяка чогултабыз деп мен уруша кетем кедечи. Барып түшүндүрөм ордунда, көргөзөм. Мына мисалы үчүн быйыл апрелден баштап суу сактагычка күзгө чейин бир тамчы суу куйган жокпуз. Жаап салдык, полный жаптык дагы, аларга да түшүндүрүп айттык, биякта запас жетет силерге. Биз только дыйкандарга беребиз. Себеби мындай болду да, мурун Талас суусуна 50.000 куб секундасына кирчү, быйыл 12.000ге түшүп калдык да. Элестеттиңерби? 12.000ге түшүп калдык секундасына. Ал аябай аз да, область үчүнчү. Анан ошол сууну деген водоворотко отуруп, внутренний водоворотко отуруп, анан бияка бир күн берип, бул айылга бир күн берип, ушинтип мындай колдон келишинче баягы элге суу камсыздап, бирок үнөмдөп колдонгонго аракет кылдык да. Эгерде биз мисалы үчүн Үрүм арал деген капчыгайыбыз бар, тиги жакта Кем кол, Нылды, ушундай ар кайсы капчыгайлардан суу түшөт да. Ошолорго биз суу сактагыч курушубуз керек да. Кайсы жерге курулуш керек ошондо? Эң негизгиси чоң Үрүм аралга курулуш керек. Үрүм аралында 50-60 миллион кубтук суу сактагыч. Ал Киров суу сактагычынан алыспы же жакын? Мен билбейт экенмин да ошо. Киров суу сактагычынан алыс. Бул деген Таластын
южный сторонасында да, южный сторонасында. Бул жана Токтогул району менен Талаш областынын ортосундагы тоолордон түшүп келген суу да. Ошол жака курушкан. Ошол жака 50 миллион кубтук куруш керек. Нылдыга 12 миллион, немеге Кеңколго бир 15 миллион, аркы Бакайырга 12 миллион, Күмүштак деген бар, ал жерге бир 20 миллион куб сууну чогулта турчу суу сактагычтарды куруп алсак, Бирди эмес, көп тугуш керек турбайбы? бизде жалпы планга кирген 7 бар. Эң маанилүүсү Үрүм арал. Үрүм аралды эң биринчи куруш керек. Ал жерде бир 50-60 миллион кубтук суу чогулат да. Ал аябай чоң өзөн. Көп да суу кирет. Аны биз суу сактагычты куруп алсак, Талас областы утушка утат да. Бир топ дыйкандарыбыз биз мисалы үчүн күз менен сугат сезону бүтөрү менен жаабы эле Топтой бересиз. топтой беребиз, анан жаздан баштап ошону дыйкандарга беребиз. Азыр ошондо каяка агып кетип атат? Ал немеге Киров суу сактагычына алып кетет. Анан Киров суу сактагычынан суу буулуп калбайбы? Киров Силер бер жагына тосуп койсоңор. Талас суусунан кире берет. Эми биз бер жагын бууп туруп анан өзүбүздүн дыйкандардын көйгөйүн чечишибиз керек да биринчи. Себеби дегенде мындайда азыр ал нерсени кылбасак, эгер дальше кургакчылык боло турган болсо, 3-4 жылдан кийин дыйкандарыбыз биздики мисалы үчүн Таластын дыйкандары эчтеке таппай калат. Эчтеке өндүрө албай калат. Долбоор даярбы? Акча бөлүндүбү? Долбоору азыр акчасы бөлүнө элек. Долбоору даярдалып, Айыл чарба министрлиги аркылуу мына азыр ушул баягы сметалык долбоор иш кагаздары даярдалып баштады эми. Биз ушу өткөндө маселени көтөрүп, Бактыргешке да кайрылып, Бактыргеш планга киргиздирип, азыр эми мына жаңыдан проектный сметный документациясы иштелип баштады да. Ал даяр болсо, буюрса мен ойлойм бир 1-2 жылда буну курушубуз керек. Тез арада бирок максимально колубуздан келишинче ушу эртерээк курганга аракет кылышыбыз керек да. Подкасттын аяк чагында жеке жашооңузга дагы кезек беребиз да, анан Караколдон Таласка көчүүгө үй бүлөңүз кандай карады? Анан жана антип күпүлдөп иштеп жатсаңыз, Каракол эли кантип кое берди сизди? Рахмат. Үй бүлөңүз жаныңызда да? Үй бүлөм жанымда, үй бүлөбүз менен чогуз. Ушу башында барганда баягы өзүм кончуп алайын деп 1-2 ай өзүм иштедим. 2 айга жетип эле үй бүлөм дагы артыман келди. Чогуу ошол жакта жашап атабыз. 4 балабыз бар. Анан Сиз эрте үйлөнгөнсүз, мен 19 жашымда үйлөнгөм. Эмнеге? Эми үйрөнгөм ошондой чечим чыгарып, келинчегим экөөбүз классташпыз. Анан ошол кезде дагы келинчегимди ала качып кетем дегендер да көбөйүп баштады. Экөөбүз сүйлөшүп жүрчүбүз. Анан кыз жигит болуп, анан кой деп эле өзүм үйлөнүп алгам. Эртерээк дагы бирөө ала качып кетелек деп анан 5 балабыз бар, негизи ушу улуу кызыбыз чарчап калган. Анан азыр 4 балабыз бар, Кудайга шүгүр, жакшы эле баары иштеп атабыз. Таласта дагы бир ушу бир Манас атабыздын мекени, Чыңгыз атабыздын мекени. Таласта негизи мен мындай карасам, залкарлар абдан көп чыккан экен. Ошолордун бир катарында болбосо да бир көлөкөсүндө туруп туралы деген бир аракетибиз бар. Мээнет кылып ушу тарыхта калайын деген оюбуз бар. Анан Караколдуктар кантип кое берди? Караколдуктар элге рахмат. Абдан жакшы колдоолорду көргөзүштү. Көп жолу ушундай баягы Facebook'tan, соц тармактардан, TikTok'тон, ал кезде TikTok күч болуп турду эле, Instagram'дан президентке чейин кайрылуу жасашып, ушу Эрматты бизге жетекчи кылып кайра алып келип бергиле деген көп чакырыктар болду. Элге рахмат, баягы баалап эмгегибизди ушундай бир колдоолорду көргөзүштү. Эми көп азыркыга чейин жазып калышат, ушу кетпей эле койсоңуз болмок, бул тигилде, эми бул биздин кандай десем, Кыргызстан баары тең биздин үйүбүз, Кыргызстан бүт жери өнүгүш керек. Президентибиз тапшырма коюп аткандай, биз барып любой жерде ишке ашырышыбыз керек. Келген конокторго берчү, дайыма берилчү суроода үй бүлөңүздү бир гана маяна менен багасызбы? Жок, бир эле маяна менен багыш оор. Биздин кичине бир аз чакан ишкерликтерибиз бар. Азыр келинчегим аны менен алектенет. Таласта? Жок, Таласта эмес, көлдө ушу бир аз мурун кичине магазин иштетип аркы кылчу элек, ошолорду келинчегим иштетип жүрөт.
Анан мал салып бир аз кармайбыз. Ошолор менен дагы бир аз аракет кылабыз. Маянаңыз азбы? Кудайга шүгүр эле, маяна деле жакшы, бирок азыркы заманда эми ачык айтканда мен 60 миңдей айлык алам. Колума тийген, анан 4 балам бар, келинчегим бар, мен бармын дегенде ана 6-10 миң сомдун айына жетпей калат. Оорураак эле. Бул суроонун кептин төркүнү баягы пара албайсызбы дегенчи. Же болбосо жанагы миллиардтарды кол алдыңыздан өтүп атканда кызыгуу пайда болуп кетпейби? Кудай сактасын, андай болбойт. Биздин ниетибиз ушу мамлекетке кызмат кылуу. Анан менин артымда дагы көптөгөн жаштар бар. Эгер мен бүгүн иттенип барып бир пара алып же да бир нерсе кыла турган болсом, эртең менден кийинки келген жаштарга менден дагы оорураак болуп калат да. Алар мисалы үчүн балким менден билимдүү, илимдүү, күчтүүрөөк бир жаш бала келатса, эртең мен минтип пара алып бир туура эмес багытта кетсем, аларга жетекчилик айтып коюш мүмкүн. Силердин колуңардан эчтеке келбейт, силер деген взяточниксиңер, токтоткула депчи. Анан башкаларга да жолтоо болгум келбейт. Плюс азыр пара алчу заман эмес го дейм. Пара алган киши кем дегенде 10-15 жылга кетти болуш керек да. Анан тынчыраак эле, 4 балам бар, аман эсен, Кудайым берген ырыскы өзүмө буйрсун. Ошо менен тынч эле жашап ишибизди кылабыз. Эч ким мен пара алам, анан акчага кызыгып кетем деп айтпаса керек. Эми айтпайт, бирок эми тынымсыз эле текшерүүлөр жүрүп атат да, ошонун баарынан Кудайга шүгүр аман эсен өтүп баратабыз, пока эми билбейм. Бул деген ар бир адамдын өзүнүн жеке жоопкерчилигинде турган нерсе болуш керек. Өткөндө да айтпадым жогоруда бизге Манас шаарынын мэри келди депчи, алгандан сурадым да, сизди азыр Манас шаары укмуш өнүгүп атат, анан буга мэрдин эмгеги көп деп мактоо угуп жатасыз. Ушу ийгилигиңиздин сыры эмнеде десем, мыкты команда топтой алганымда дейт да. А сиздики эмнеде? Эми биз анчалык Манас шаарыныкындай ийгиликтерге жете элек болушубуз керек деп ойлойм. Анан эми жалгыздараак бак болбойт. Бул деген мен жалгыз бир нерсе жасадым, мен кылдым дегенден алысмын. Бул эң биринчи жетекчибиз, президентибиздин тапшырмасы. Анан команда ишке ашырат да баарын. Биз ортодогу эле мындай айтканда координаторбуз. Жок, ар бир адамдын бир иштөө ыкмасы болот да, ошонун аркасы менен ийгиликке жетет да. Сиздики эмне өзгөчө? Эми билбейм. Өзгөчөлүк деле көрбөйм. Мен эми эл катары эле мээнет кылабыз. Коюлган тапшырмаларды өз убагында сапаттуу аткарганга аракет кылабыз. Анан мен көп учурларда ушул жаңы нерсе киргизгенди жакшы көрөм, жаңы нерсе кылгым келет. Изденип, жаңы долбоорлорду иштеп чыгып, нововведение киргизип, мисалы үчүн жана айтып атпаймынбы, Кудай буйрса эми салынып бүтсүнчү, бүткөндөн кийин анан Кыргызстан көрөт да. Жанакы мен айтып аткан Арбат сыяктуу, мисалы үчүн Нуржанов аллеябыз, Баластан шаарчабыз, бул өзгөчө долбоорлор да. Кыргызстан үчүн, Орто Азия үчүн, себеби Баластан шаарчасында абдан бир инновациялык борбор болот. Ал жерде өзүнчө биз азыр аракет кылып атабыз, ошол жерде бир Teamlab деп коет, ушундай бир IT центр сыяктуу, мындай киргенде тамдардын баары LED экран, полдордун баары LED экран, потолок LED экрандай өзүнчө жаңы ааламга түшкөндөй ушундай бир спецэффектлер берилип, ушундай немелер болот да. Анын баары абдан бир, мен муну Япониядан көргөм, Токиодон. Анан жана Америкада башкача салыны го, сфера деген. Ошолор сыяктуу мындай өзгөчө нерселер болот да, мындай совсем башкача. Анан ошондой нерселер болсо, мен ойлойм, бизден кийинки жаштарда умтулуш үчүн биз да бир нерсе жасап кетишибиз керек да кичине. Ушундай изденип, анан жаңы нерсе киргизгенге бирөө бир дем күч бериш керек да. Сизге балдарыңыз дем күч береби, жубайыңызбы? Бар. Үй бүлөдөгү мамиле кандай? Үй бүлөдө кандай атасыз, кандай жолдошсуз? Начар ата, начар жолдошмун деп айтсам жаңы туура болот болуш керек деп ойлойм да, себеби көп учурларда баягы үй бүлөгө убактыбыз жетпей калат, чындыгын айтканда. Эртең менен эрте кетебиз, кечинде кеч келебиз.
бир учурду айтып берейин. Андай ошо Караколдо иштеп аткан анан ушул улуу кызым Айсанат ал кезде мында жөргөлөп жүргөн кези болчу да, анан мен эртең менен таң атпай жумушка кетем, кайра кечинде ушу көп учурларда балдар уктап атканда келип, балдар уктап атканда кайра кетип каласың да, ушундай боло берет. Анан дем алыштарда как раз бир жолго чыгып кетесиң, тиги болот, бул болот, анан ошентип жүрүп эле анан бир күнү как раз ушу дем алыш күндөрү үйдө отуруп калдым. Анан отуруп мынтип кызым мага чейин жүргөлөп эле жүргөн, анан мынтип отуруп анан кызымды ойнотуп, мындай игрушкаларды неметип аткам, мончуктарды неметип атсам, кызым мынтип келип диванда таянып туруп эле анан мынтип басып кетип атпайбы, бир 3-4 кадам таштап элечи. Анан келинчегим мына Айпери. Айпери карачымы, Айпери карачымы, басып атат десем, келинчегим аябай мындай мени мындай бир кандай десем таарынгансып карап туруп, анын баскан 2 жума болду деп атпайбы. Анан ошондой эле үй бүлөдө эми колдон келишинче аракет кылабыз. Баягы тамаша сөз го, жакшы балдарга жакшы ата, келинчегибизге жакшы жолдош болгонго, бирок ушул мамлекеттик кызматта эгерде өлкөгө өзүңдү арнасаң, тилекке каршы үй бүлөгө кичине убактың азыраак болуп калат экен да. Үй бүлө менен кечке монтип жүрө берсең, анда жумушка азыраак убакыт бөлүнүп калат. Баары зымга тизгендей болбойт да. Болбойт, эч качан болбойт. Анан эми аракеттебиз. Бирок азыр ошо иштеп кое турган учур болот атат окшойт. Баарыбыз эле иштеп, мындай мүмкүнчүлүк дайыма эле бериле бербейт да. Туура айтасыз. Кыргызстан баягы Кудай сактасын, эми жаман нерсе болбой эле койсун, бир чоң бир обычный эл, баягы бир чоң бир согуш болсо, же болбосо чоң бир апаат болгондо бириге калып анан мындай бир нерсе кылат экен го. Мен ойлойм да, Кыргызстанда ал нерсе болбой эле Кудай буйрса бүгүн биригип эл монтип мындай бирин-бири түртүп давай жаса тур деп атканы бул абдан жакшы көрүнүш да. Ойгонду. Ойгонду. Жерлерде эми жанакы көрүп атпайбызбы? Бишкек кандай өзгөрүп атат, Ош кандай өзгөрүп атат, Манас шаары, башка шаарлар, Кыргызстанда ар кайсында заводдор курулуп, азыр мындай айтканда кээде архитекторлор менен урушуп атабыз да, биздин архитекторлор аябай чоң курулуштарга даяр эмес экен да, баягы смета, проект жазганы убакытты. Мисалы үчүн кээде мындай учурлар болуп калат да, бир нерсенин проектный сметный документациясы 6 ай жасалат, а курулуш 3 айда бүтүп калат да. Проект көп жасалып кетет. Эми ошол жагыбыз дагы күчтөнүп алсак буюрса, эми мурун талкаланып уже жок болуп бараткан нерселер азыр кайрадан жаңы дем менен, жаңы күч менен неме кылып атат. Анан мен ойлойм, сиз айткандай баарыбыз азыр мындай эсибизди этегибизге жийип деп койчу эле, кандай эле иши, баарыбыз эсибизге келип, мындай өзүбүздү өзүбүз колго алып анан иштей турчу заманда мындай мүмкүнчүлүк келбейди. Ар бирибиз мамлекетти өнүктүрүү салым кошуп калганга далалат кылышыбыз керек. Туура, туп-туура айтасыз. Мен суроолорум түгөндү. Сизде айта турчу сөз калдыбы? Менде деле жок калды. Сизге чоң рахмат. Жакшы мүмкүнчүлүк конокко чакырганыңарга ошол. Рахмат. Бүгүн бизде конокто президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев болду. Программаны мен Элизат Эркин туруп алып бардым. Саламатта туруңуздар.